Арбаңыздар, ардақтуу адабият ишкабыздары. Орус элинин залкар жазуучусу Лев Николаевич Толстойдун Анна Каренина романын белгилүү адабиятчы Тазабек Саманчиндин которуусунда тааныштырууну улантабыз. Китинин саламаттыгы кандай абалда экендигин жана анын начарлап кеткен күч-кубатын кайра калыбына келтирүү үчүн кандай чара колдонууга тийиш экендигин чечүү максатында кыштын аяк ченинде Щербацкийдин үйүндө консилиум болуп жатты. Кити оорулуу боло турган. Жаз жакындаган сайын анын саламаттыгы начарлай берди. Үй доктору адегенде балык майын, анан темир тегин, анан ляпис берди. Анысы да, мунусу да, тигиниси да жакпагандан кийин ал жаз чыгаары менен чет өлкөгө баруу кеңешин айткан болчу. Ушуга байланыштуу бир атактуу доктор чакырылган. Өңү жаш көрүнгөн, өзү көркөм атактуу доктор ооруну көрөмүн деп талап кылды. Ал кыздын уялчаактыгы, наадандыктын саркындысы, эр ортонундагы эркектин толуп турган кыздын жылаңа четин кармалап көрүп чыгышында табиятка тескери келген түк эчтемеси жок деп, ал кызды көрүүгө айрыкча бир куштарланган көңүл менен талаптангандай болду. Ал муну табигый иш катарында көрө турган. Анткени ал күн сайын мындай иш иштеп, өзүнүн байкашынча өзү бир нерсени сезип, оюна жаман эчтеңке келүүчү да эмес. Ошондуктан ал кыздын уялчаактыгын наадандык деп гана эсептебестен, өз башын кордогон бир орунсуз жоруктай көрүүчү. Доктордун талабына көнбөскө ылаажы калбады. Анткени докторлордун бардыгы бир мектептен, бир китептен окушуп, баары бирдей, бир билимди билишкенине карабастан, анан дагы кээ бирөөлөрдүн бул атактуу докторду начар доктор деп жамандаганына карабастан, княгинянын үйүндөгүлөр, анын тааныштары эмнеликтендир ушул атактуу доктор билбегенди билет, жалгыз гана ушул Китини аман алып калат деп ойлошо турган. Уятынан эси эки болуп, айласы кеткен оорулууну атактуу доктор ар кайсы жерин ургулап, жакшылап карап чыккандан кийин колун жыша жууп келип, мейманканада князь менен сүйлөшүп отурду. Князь доктордун сөзүн угуп, кабак башын тырыштырып жөтөлүп коюп жатты. Ал көп жашап, көптү көргөн, оорусу жок, эстүү киши болгондуктан медицинага ишенүүчү эмес. Анын үстүнө Китинин дартынын себебин жалгыз өзү гана анык билгендиктен, бул комедияга ичинен кыжыры кайнайт. Аңыртка үргөн иттердин бири экенсиң деп, бул мергенчилердин сөзү менен кызынын оорусунун белгилерин былжырап сүйлөп жаткан атактуу докторду өз ичинен атады. Ал эми доктор болсо, бул беймаза чалга жини келип, ага бирдеме деп айтып жиберүүдөн араңдан зорго токтолуп, анын наадандык пикирлерин араң эле чыдап угуп отурду. Чал менен сүйлөшүү керексиз экенин ал түшүнө турган. Ошол энесинин алдында гана ал өзүнүн бал тилин тамызмакчы. Ошол учурда княгиня өзүнүн үй доктору менен мейманканага кирип келди. Князь бул комедияга күлкүсү келип араң турганын билдирбейин деп четке басып кетти. Княгиня эмне кылаарын билбей, эс учунан адашып да калыптыр. Ал Китинин алдында өз айыбын сезе турган. Кана, эми тагдырыбызды чечиңиз, доктор, деди княгиня. Ачыгын айтыңыз, үмүт барбы деп айткысы келди эле. Эрини титиреп бул суроону айта албады. Деги кандай көрүнөт, доктор? Азыр княгиня коллегам менен сүйлөшүп алайын да, анан өз пикиримди арзып сизге айтайын. Андай болсо биз чыга туралыбы? Өзүңүз билиңиз. Княгиня үшкүрүп алып чыгып кетти. Докторлор өздөрүнчө калгандан кийин үй доктору туберкулездун баштапкы процесси бардай көрүнөт, бирок да дагы ушул сыяктуу деген өз пикирин апкаарыган түрдө айта баштады. Атактуу доктор анын сөзүн унчукпай угуп отурду. Сөз ортолоп калган учурда чоң алтын саатын жанынан алып карады. Ошондой, деди ал. Бирок үй доктору сөз ортосунда ыйбаа кылып токтолуп калды. Туберкулездун баштапкы процесси өзүңүзгө белгилүү, биз аныктай албайбыз. Өпкө
каверна болуп тешилмейинче аны ачык айтууга болбойт, бирок ошондой шектенүүгө болот. Бул туурасында начар тамактануудан, нервинин дүүлүккөнүнөн, дагы ушул сыяктуу себептерден болот деген көрсөтүүлөр бар. Азыр маселе мындайча болуп отурат. Туберкулез процессин шек алган учурда тамакты күчтүүлөп берүү үчүн эмне кылуу керек? Бирок мындай учурда адамдын көңүлү, жайы менен рухунун абалы себеп болоору өзүңүзгө белгилүү. Үй доктору муну даап айтып, жымың этип күлүп койду. Албетте, ал ошондойго, деп атактуу доктор дагы саатын карады. Кечиресиз, Явуза көпүрөсү оңдолуп турбу? Же дагы эле имерилип өтүүгө туура келет бекен? Деп сурады. Оңдолгон экен да. Анда дагы 20 мүнөтчө боло аламын. Ошентип биз тамакты күчтүүлөө, нервин оңолтуу маселесине келип токтолдук эле го. Бири экинчиси менен байланышкан. Демек, бир тегерек чийимдин эки жагын тең, бет ала аракеттенүү керек. Бирок чет өлкөгө баруу жагын кандай дейсиз? Деп сурады үй доктор. Мен чет өлкөгө баруунун душманымын. Өзүңүзгө белгилүү болууга тийиш. Эгер туберкулездун баштапкы процесси боло турган болсо, азырынча ал бизге белгисиз. Тамактанышын кубаттантып, ошону менен бирге зыян келтирбей турган дары берилиши зарыл. Ошондон кийин атактуу доктор Соден суусун берип дарыламакчы болгон долбоорун айтты. Көрсө, бул сууну берүүдөгү анын максаты мунун зыянсыздыгынан гана болуп отурган экен. Үй доктор анын сөзүн бардык дитин коюп ыйбаа менен укту. Бирок эсине түшүрө бере турган адатын көнүмүш шарттын өзгөртүү максаты менен мен чет өлкөгө барышын пайдалуу таап отурам. Анан энесинин ою дагы ошондой, деди үй доктор. Андай болсо бара берсин. Бирок алиги немецтин шумпайлары зыян келтирип жүрбөсө эле болгону. Анан айтканды аткарсын, болуптур, бара берсин. Ал дагы саатын карады. Убакыт болуп калган экен. Ал эшикти көздөй бет алды. Атактуу доктор княгиняга учурап, оорулууну дагы бир сыйрак карап чыгышым керек дегенди айтты. Мындай деп айтууга сыпайыгерчилик сезим аны аргасыз кылды. Эмне дейт? Дагы бир сыйрак карашым керек деп энеси чоочуп кетти. Жок, княгиня, кээ бир учурларын гана тактап чыккым келет. Андай болсо, ыктыярыңыз. Энеси доктор менен бирге мейманканадагы Китинин үстүнө кирди. Азып калган Кити уялганынан эки бети кызарып, айрыкча көзү жалтырап, бөлмөнүн орто ченинде турган экен. Доктор кайра кирип келгенде, ал тутангандай дүрдетип көзүнө жаш айланды. Анын илдетинин дарыланышы да өзүнчө дайыны жок болумсуз иштей болуп, ал түгүл бир шылдыңдуу жоруктай болуп көрүндү. Өзүн дарылап жаткандагы ага талкаланган кумуранын сыныктарын кайта кургандай ойсуз болуп туюлду. Анын махабаттан жүрөгү майтарылган. Аны дары-дармек менен эмдешмекчиби? Бирок энесин капа кылууга болбойт эле. Ансыз эле ал өз күнөөсүн мойнуна алып отурат. Отурсаңыз экен, княгиня, деди атактуу доктор. Ал күлүмсүрөп, Китинин маңдайына отуруп, тамырын кармап, дагы тажаткан суроолорун бере баштады. Кити жайынча жооп берип отуруп, анан бирден эле ачууланып, ордунан ыргып турду. Кечириңиз, доктор, бирок мунуңуздан натыйжа чыгышы күмөн. Бир сураганыңызды 3 кайталап сурадыңыз. Атактуу доктор буга капа болгон жок. Илдеттен сиркеси суу көтөрбөйт деп ал Кити чыгып кеткенде княгиняга айтты. Карап бүттүм. Доктор княгиняга аны эң эле эстүү баштуу аял катарында барктап, ага княгинянын алабалын илим негизинде түшүндүрүп, пайдасы жок сууну кандайча ичүү жөнүндөгү осуятын айтып, сөзүн аяктады. Чет өлкөгө баруу коюу жөнүндөгү суроого доктор эң бир татаал маселени чечип жаткандай ойго батты. Натыйжада баруу керек, бирок шумпайларга ишенүүгө болбойт. Бардык маселе боюнча анын өзү менен кеңешип туруу керек дегенди айтты. Доктор кеткенден кийин кубанычтуу бир нерсе болгондой боло түштү. Энеси кубана кызынын үстүнө келди. Кити дагы көңүл ачыла түшкөндөй ант корсунду. Ал көп учурда дайыма десе да болот, ант корулуунууга аргасыз болду. Чын айтам,
Мен суу элемин, маман. Эгер сиз баргыңыз келсе, баралы, деди да Кити жолго чыгууга дил кирнемедей жол даярдыгы жөнүндө сураштыра баштады. Доктор кетери менен Долли келди. Бүгүн консилиум болоорун ал биле турган. Андыктан жакында төрөттөн турганына карабастан, кыш аягында ал кыз төрөгөн болуучу. Өзүнүн толгон түйшүгү менен камылгасына карабастан, эмчектеги баласы менен оорулуу кызын таштап атып, бүгүн чечилмекчи болуп жаткан Китинин тагдырын билгени келди. Эмне болду, деди мейманканага кирип келип, башындагы калпагын албаган боюнча. Түгөл куунак көрүнөсүңөр, жакшы го дейм. Доллиге доктордун айткандарын айтып берүүгө аракеттеништи. Бирок доктор канчалык жатык жана узак сүйлөгөндөй болсо дагы, анын айткандарын айтып бере алышпады. Ошондуктан жалгыз гана чет өлкөгө бармакчы болушканы гана тыңгылыктуу туюлду. Долли эрксизден үшкүрдү. Анын жакшы досу жана сиңдиси кетмекчи болуп жатыптыр. Ал эми өзүнүн турмушу болсо кейиштүү боло турган. Жарашкандан кийин Степан Аркадьевич экөөнүн арасында кокусунан башка эч кандай мамиле боло албады. Анна данакерлеп кеткен сыныгы бекем бүтпөптүр. Алардын үй бүлө ынтымагы кайра эле дал ошол жеринен чорт сынды. Алардын арасынан белгилүү бир топ иш өтпөгөнү менен Степан Аркадьевич үйүнө такыр токтобой турган болду. Көптөн бери акчалары да болбоду. Күйөөсүнүн иштеген кыянат ишинен шекшинип, Долли кыйнала бере турган болду. Бирок башынан өткөргөн кызганчаактыктын күйүтүнөн коркуп, бул сезимди өз көңүлүнөн уула кайдай берди. Биринчи жолу башынан өткөргөн күйүтү эми кайта кайталанышы мүмкүн эмес. Ал гана турсун, күйөөсү эми ачыктан ачык кыянаттык кылса да, ага биринчи жолкудай таасир кылышы да мүмкүн эмес. Күйөөсүнүн бул сыяктуу кыянат ишинин билиниши аны өзүнө көнүмүш болгон үй бүлө турмушунан гана ажыратып коюшу мүмкүн. Ошондуктан ал күйөөсүнүн мындай осолдугу үчүн айрыкча өзүн жек көрүп, өзүн өзү алдап, алаксы тууда эле. Ансыз эле анын бирде эмчектеги баласы эмзилбей калып, бирде бала баккан аялы кетип калып, бирде балдарынын бири азыркыдай ооруп калып, чоң үй бүлөнүн түйшүгүнөн өзү кыйналып бүткөн. Өз балдарың кандай? Деп сурады энеси. Маман, силердин дагы өз түйшүгүңөр толуп жатпайбы? Лили ооруп калды. Кептөөрбү деп чоочуймун. Билейин деп эле азыр келе калганым. Кептөөр болуп калса, анда Кудай сактасын. Анда эч жака жыла албай үйдө отуруп каламын. Доктор кеткенден кийин кары князь дагы кабинетинен чыкты. Доллиге өптүргөнү бетин тосту дагы, анан аны менен бир аз сүйлөшүп туруп аялына: кандай деп сүйлөштүңөр, бармак болдуңарбы? Ал эми мени кантмек болдуңар, деди. Менимче сенин калганың оң, Александр, деди аялы. Өзүңөр эле билгиле. Атам да кошо барса, эмне болмок эле, маман? Деди Кити. Барганы өзүнө да, бизге да жакшы болбос беле? Кары князь ордунан туруп, колу менен Китини чаштан сылады. Ал айласыздан атасын күлүмсүрөй карады. Атасы аны менен аз учурап, аз сүйлөсө дагы, үйдөгүлөрдүн баарынан атасы өзүнүн жайын жакшыраак түшүнгүдөй көрүүчү. Кити кыздарынын эң кенжеси болгондуктан ал атасынын эркеси да болуучу. Атасы жакшы көргөндүгүнөн ал анын жайын жакшы түшүнүп тургандай туюлуучу. Азыр Китинин көз карашы өзүн жалооруп карап турган атасынын мээримдүү көгүлтүр көзүнө урунганда, ал аны теше карап, ичиндеги жаман сырдын баарын көрүп тургандай болду. Кити кызара түшүп, эркелетип өбөр бекен дегендей атасын көздөй боюн сала берди эле. Ал анын чачынан гана сылап, тамашалай сүйлөдү. Мына бу акмакчылыктын шиньонун айт, бөтөн чачтын кошулуп жасалган түрү жөнүндө сөз болуп жатат. Өз кызыңа колуң жетпей, өлгөн катындын чачын сылайсың. Алың кандай? Доллиңкем, деди ал улуу кызына. Көзүрүң кантип жүрөт деп сурап. Жүрүп жатат ата, деди Долли, күйөөсү жөнүндө сөз болуп жатканын баамдап. Ар дайым ат үстүндө, өзүм дагы чанда көрөмүн, деп күйөөсү жөнүндө
кекер менен күлө сүйлөп айтпай кое алганы жок. Эмне ал алиге токоюн сатканы? Кыштакка бара элекпи? Жок, барамын деп эле бара албай жатат. Ошондой де, деди өкүнө князь. Ошентип мен дагы жолго даярданмак болдумбу? Куп таксыр, деди аялына отуруп жатып. Ал эми Кити, сен бери кара, деди ал кенже кызына. Күндөрдүн биринде уйкудан ойгонооруң менен өзүңө өзүң мен куландан соомун, көңүлүм куунак. Азандагы аязда атабыз экөөбүз кайта сейилге чыга баштайбыз деген уктуңбу? Атасынын бул айтканы жөнөкөй сөз сыяктанганы менен Кити муну укканда айып ачылган күнөөкөрдөн бетер апкаарый түшүп шашып калды. Ооба, атам баарын билет, баарын түшүнөт экен. Бул сөзү менен мага уят, уят. Бирок кыйналсаң дагы уятыңдан кутулгун деп жатпайбы? Кити эс үчүн жыйнап атасына бир нерсе деп айта албады. Айтайын деп келе жатып, анан кокусунан ыйлап жиберип, бөлмөдөн жүгүрүп чыгып кетти. Мына сенин тамашаң. Княгиня күйөөсүнө тумшугу менен бир тийди. Сен качанда болсо ушинтип, деп жеме сөзүн баштады. Князь кемпиринин жемесин көпкө чейин унчукпай угуп отура берсе дагы, барган сайын анын өңү сурдана берди. Ансыз эле бечара күйбөгөн жери гүл болуп, кыйналып жаткан немени ал балекетин кайра эсине салып ого бетер күйгүзөт. Капырай, киши ушунчалык жаңылышат экен да, деди княгиня. Долли менен князь анын өзгөрүлгөн көзүнүн түрүнө карап, ал Вронский жөнүндө сүйлөп жатканын түшүндү. Ушундай ырайымсыз бетбак кишилер үчүн закондун болбогондугуна таң калам. Каап, мунун сөзүн укпай эле койсомчу. Кейиштөө сүйлөп, князь ордунан турду дагы, чыгып бара жатып, эшиктин алдына токтоп калды. Закон жок эмес, бар. Жарыктык. Жөн турганда кычыгына тийип, айттырмак болдуң чынымды. Мунун баарына жалгыз өзүң гана айыптуусуң. Андай шумпайлар үчүн закон боло келген, болмокчу да. Аттегенең ай, алиге жөнү жок иш болбогондо, андай сылаңкороз немени чалда болсом, желим бир чыгарат элем. Ооба, ошондой, эми дары ичирип отургула. Алигиндей куу шумпайларды үйүңөргө үйүр кыла бергиле. Князь дагы бир топко чейин сүйлөөчүдөй түрдөн деле, бирок байбичеси анын сөзүнүн түрүн байкаар самат. Маселе чындай бет алганда качантан берки адатынча кайта жоошуп, жасакерлене баштады. Александре, байбичеси күбүрөп, аны көздөй ыкыстап, ыйлап да жиберди. Аялы ыйлай баштаганда князьдин өзү дагы жоошуп, анын жанына барды. Болуптур, койгун эми, койгун. Билемин, сенин дагы күйүтүң күч. Айлаганча, анчалык деле кейигидей жөнүбүз жок, жараткан өзү жар болоор. Тобо кыл деп, князь эмне дээрин билбей, былбыраган суу эрди менен колун өпкөн байбичесине жооп кайтарды дагы бөлмөдөн чыгып кетти. Бая Кити ыйлаган бойдон бөлмөдөн чыгып кеткенде эле Долли үй бүлөсүн тейлеп көнгөн энелик адаты менен бул ишке аял кийлигишмейинче бүтпөй турганын байкап, ошону тындырмакчы болду. Ал калпагын алып, жеңин түрүнүп, кол кабыш кылууга дайын болду. Энеси атасын жекирип киргенде, ал кыз кадырын салып, энесин токтотууга аракеттенген. Ал эми князь буркан-шаркан түшүп киргенде унчукканы жок. Энеси үчүн катуу уялып, ачуусу бат эле тарап кеткен атасынын ак көңүлдүүлүгүнө көңүлү жибип да кетти. Атасы кеткенден кийин керектүү болгон башка маселеге, Китиге барып, аны сооротоюн деди. Сага көптөн бери айтайын деген бир сөзүм бар эле. Маман, Левин мында эң кийинки келишинде Китинин макулдугун сурамакчы болгон экен. Билдиңиз беле? Ал андай оюн Стивага айтыптыр. Сураса кантейин? Сөзүңө түшүнө албадым. Балким Кити макулдугун бербеген чыгар. Кызың сага эчтеке деген жокпу? Жок, анысы жөнүндө да, мунусу жөнүндө да эчтеке деп айтканы жок. Сиңдиң эң эле ар намыстуу эмеспи? Бирок
Бу балекеттин баары ошондон болуп жаткан жокпу? Левинге макулдугун бербей койсо кыйын эле болгон экен. Тигиниси шайтандай болуп кийлигише калбаса, антпеген да болор эле. Мен Китинин антпесин билгендей болдум эле. Анан тигил жаман алдап да кетти. Байбиче кызынын алдында өзүнүн айыптуу экендигин ойлогондон корко турган. Ошондуктан ачуулана кетти. Койчу нары, дейди болуп да бүттүм. Азыркынын баарысы өз билгенин иштей бере турган болушпадыбы? Энесине да айтышпайт. Анан кийин баланын баарын чубатышат. Эмесе мен Китиге барайын, маман. Бара бер, же сени баргызбай кармап турамбы, деди энеси. Мындан 2 айдай эле илгери Китинин так өзүндөй күлгөн, шайыр көрүнгөн, жакшынакай кызгылтым саксондуктардын эски фарфордон жасалган куурчактары коюлган кичинекей кабинетине эми келип киргенде, бул бөлмөнү өткөн жылы экөөлөп жетін албай кубанышып жасалгалаганы эсине түштү. Улага жакта турган жапыс орундукка отуруп алып, төшөлгөн килемдин бурчун мелтирей тиктеп отурган Китини көргөндө анын жүрөгү шуудей түштү. Кити эжесин жалт карап алды. Бирок анын соз бир аз каардуу көрүнгөн ырайы өзгөргөнү жок. Эми кетсем, үйдөн чыга албай калам. Сен дагы бара албайсың, деди Дарья Александровна, сиңдисинин жанына отуруп жатып. Айтайын деген 1-2 сөзүм бар эле. Эмне жөнүндө? Деп өйдө карап жүрөксөй сурады. Сенин күйүтүңдөн башка эмне жөнүндө болсун? Менин күйүтүм жок. Койсоңчу Кити. Же мени билбейт дейсиңби? Баарын билем. Ишенсең, ал капарга да алгыдай иш эмес. Мындайлар баарыбыздын башыбыздан өткөн. Кити унчуккан жок. Жүз көрүнүшү катаалданган калыбынча кала берди. Ал сенин күйүтүң арзыбайт. Дарья Александровна сөзүн улантып, айтайын дегенин айта баштады. Ооба, чын эле мени чанып кетти. Китинин үнү солкулдап муңкана сүйлөдү. Кой, аны айтпагын. Аны айтпай эле кой, эжекебай. Андай деп сага ким айтып отурат? Эч ким антип айткан жери жок. Анын сени сүйгөнүнө көзүм жетет. Эми да сүйгөнү анык, бирок да. Койчу, ушул кайрат айткандан жаман түк эчтеке жок деп, буркан шаркан болуп, эмнегедир ачуулана кетти. Тескери карап кызарып, колунда кармап турган курдун илгичин, манжаларын жыбыратып, колунан алып кармалады. Сиңдисинин ачуусу келгенде, 2 колу менен алмак-салмак кармана бере турган адатын долле жакшы биле турган. Кити ошол ачуусу келгенде, буулуккан бойдон токтоно албай, кишинин шагын сындыра жаман айтып салаарын да билүүчү. Ошондуктан долле анын ачуусун басайын деп, бирок баса албай өксүп калды. Эмесе ан үчүн мени табалаганы келдиңби? Деди Кити эбиреп. Мени өзүңө тең көрбөгөн кишиге ашык болуп, эми ошол ашыгынан күйүп, өлгөнү жатат дейсиңби? Мына ушундай деп мага менин бир тууган эжем айтып, мага көңүл айтып жаткан экен да. Андай өкүнүштүн, андай кейиштин мага кереги жок. Адилеттик эмес бул айтканың, Кити. Эмнеге мынчалык мени шылдыңдадың? Жок кой, мен кайта сени капа болгонуңду көрүп. Ачуусу келип буулуккан Кити эжесинин бул айтканын укканы да жок. Бирөөнүн кейип, кепчип, көңүл айтканын уккудай, менин эчтекем корогон жери жок. Мен өзүмдү сүйбөгөн кишини сүйгүдөй ар намысымдан айрылган арсыз адам эмесмин. Мен дагы антип отурган жерим жок. Сенден бир сурайын дегеним, чынын айткын, Дарья Александровна. Сиңдисин колдон алып жалбарынды. Левин сөз айтты беле сага, ошону айтчы. Левиндин аты аталганда Кити калган каткан сабырынан биротоло кагыла түшкөндөй болду. Ал орундуктан ыргып туруп, колундагы курдун илгичин жерге уруп жиберип, колун лыпылдата жан сагылап, алкына сүйлөп кетти. Левиндин буга кандай тиешеси бар, түшүнбөдүм. Эмнеге мынчалык мени кордодуң?
Мен ар намысымдан айрылған арсыз емесмін деп айткамын. Жана да айтамын, башка аялды сүйүп, опсуздук кылып кеткен кишиге кайта кошулганы. Мен эч качанда сендей болуп, зарылып жүрө албаймын. Кантип киши ушинтсин? Менин ага акылым жетпейт. Сен антсең да, мен анта албайм. Кити ушундай деп айтып, эжесин карап алды. Доллинин башын жерге салып унчукпай отурганын көрүп, ал өзү ойлогонундай бөлмөдөн чыгып кетпестен, эшиктин түбүнө отуруп, бетин жоолук менен басып, башын жерге салды. 2 минутадай унчугушкан жок. Долли өзү жөнүндө ойлонду. Өзү билип жүргөн бул кемсинген жайын сиңдиси айтканда, анын сай сөөгү зыркырады. Ал сиңдисинен мынчалык катаалдыкты күткөн эмес. Андыктан ага катуу ыза болду. Бирок ошол замат ага эмнегедир көйнөктүн шуудыраган угулду дагы бышактап чыккан ый басылып, кимдир бирөө алды жактан асылып, аны мойнунан кучактап калды. Кити алдында чөгөлөп отурган экен. Долинкебай, мен эң эле жаман шылдың болдум деп Кити жазакерлене шыбырады. Анан жашка жуулган анын жакшынакай жүзү Дарья Александровнанын көйнөгүнүн этегине жашынып көрүнбөй калды. Машина майланбай туруп жүрө албай турган эң керектүү майда эле көздүн жашы дагы эжели сиңдилүү экөөнү мамилеге келтирди. Жаштары тыйылгандан кийин ал экөө оюнда турган сөздөн башканы сүйлөшө башташты. Бирок алар башка сөз сүйлөшсө да бири-биринин оюндагысын жакшы түшүнүштү. Кити ачуусу менен эжекесине күйөөсү кыянаттык кылганын, анын алдында аябай корунуп басынганын айтканы, шорду эжесинин сай сөөгүн зыркыратса да, бул айтканын ал кечирим кылганын түшүндү. Долли да өз тарабынан сурап билмекчи болгонун баарын сурабай эле түшүндү. Өзүнүн ойлогон ою туура чыкканына көзү жетти. Левин чын эле Китинин макулдугун сураган экен. Ал ага макул болбой коет. Вронский болсо алдап кетиптир. Ал эми Вронскийден кечип Левинди кайта сүйүүгө даяр экен. Мына ошондуктан Кити ошого күйгөндө да айыкпастай күйүткө чалдыккан экен. Кити бул туурасында ага жалгыз ооз сөз айтканы жок. Ал өзүнүн көңүл түйшүктөрүн гана сүйлөдү. Менин эч кандай күйүтүм деле жок деди ал соолуккандан кийин. Бирок түшүнөрү болсоң эже, дүйнө бүткөндүн баары, айрыкча менин өз башым мага эң эле суук, жексур, эң эле орой, одоно көрүнүп кетти. Дүйнө бүткөндүн баарына ушундай бир оюм бузулду дейсиң? Эгер айтсам, ага ынанбайсың. Койчу нары, кайдан жүрүп сенде жаман ой болсун деди Долли күлүмсүрөп. Оюм болгондо да эң эле жаман, эң эле орой, одоно аны айтып бере албайм. Бу сагынуу да, жабыгуу да эмес, андан да жаман бир нерсе. Өзүмдө болгон жакшы сезимдин баары жашырынып, ылгый жамандары гана калгандай. Эми аны сага кандай деп айтып түшүндүрсөм? Эжесинин таңыркап караганын көрүп, сөзүн улантты. Эми эле атам сүйлөштү. Ал эртели кеч мени күйөөгө берүү жөнүндө ойлонуп эле жүргөндөй көрүнөт. Энем мени балга алып барганда ал мени батыраак күйөөгө узатып, менден батыраак кутулуу үчүн гана алып барып жүргөндөй көрүнөт. Бул ойлорумдун жалган экенин да билемин, бирок андан кутула албайм. Күйөө аттуулардын баарын көрөйүн деген көзүм жок. Алар менен үлгүмдү бычып, өлчөп сынап гана жүрүшкөндөй көрүнөт. Мурда бал кийимин кийинип бир жака барганыма аябай кубанаар элем. Өзүм каранып куштар болчумун. Азыр андан уялам. Анын баары эң эле орунсуз көрүнөт. Айлаганча, доктор, анан дагы. Кити күрмөлө түштү. Анан ал өзүнө ушундай өзгөрүш пайда болгондон бери Степан Аркадьевич өзүнө эң эле жаман көрүнүп кеткенин, ал көзүнө эң эле одоно, эң эле ыплас көрүнө бере турганын айтмакчы болду эле. Ооба, мага баардык нерсенин баары эң эле жаман, эң эле орой көрүнө турган болду деп сөзүн улантты Кити. Бул менин илдетим болуу керек, балким айыгып да калар.
Сен ойлана бербегин, ойлонбой кое албайм. Сеникине барып, балдар менен бирге болгонумда гана жакшы болуп калам. Кап, сенин биздикине бара албай калганыңды карачы. Жок, барамын. Мен кептөөр болуп, ооруп айыккам. Мамандан суранам. Кити болбой жатып, эжекесиникине кетип калды. Чын эле кептөөр болуп ооруган балдардын баарын ал бирге багышты. Эже сиңдилүү 6 баланы тең аман-эсен айыктырып алышты. Бирок Китинин саламаттыгы оңолгону жок. Орозонун улуу күндөрү Шербацкийлер чет өлкөгө жөнөп кетишти. Петербургдун жогорку тобу чындыгында бирөө гана болуучу. Алардын баары бирин-бири тааный турган. Ал гана турсун бири-бириникине катышып турушат. Бирок бул чоң топтун өз алдынча бөлүмчөлөрү да бар эле. Анна Аркадьевна Каренина анын ар башка 3 тобу менен тыгыз байланышта болуп, алардын катарынан күткөн дос тааныштары бар эле. Анын бири коомчулук шартында ар кандай жолдор менен, ыйкы-тыйкылыктар менен байланышып жана ажырашып, күйөөсүнүн кызматташтары менен анын кол астында иштеген кишилери топтолуп, күйөөсүнүн кызматы менен байланышкан официалдык топ боло турган. Аннанын алгачкы учурда бул кишилердин сыйынууга чамалаш урматтаган сезими эми анын эсине келет. Эми алардын баарын уездик шаардагылар бирин-бири билишкендей эле билип алды. Ал кимдин кандай адаты, кандай кемчилиги бар экендигин, атүгүл кимдин бутун кайсы өтүгө кыса тургандыгын да билүүчү. Алардын бири-бирине кылган мамилесин баарынын башын кошкон эң чоңуна кылган, алардын мамилелерин дагы билүүчү. Кимди ким жактаганын, кимдин эмнеге сүйүнгөнүн, ким менен кимдин эмнеден табышып, эмнеден кетише турганын да билүүчү. Бирок бул өкмөт менен эркектердин кызыкчылыгы негизинде топтолгон бул топ графиня Лидия Ивановна кулагына кумдай коюп турса да, Аннаны кызыктыра алганы жок. Өзү да андан четтеп кача бере турган. Экинчи бир Аннанын жакын ийрими ал аркылуу Алексей Александрович өзү мансап жолун басып жүрүп отуруп даражага жетишкен ийрим боло турган. Бул ийримди бириктирген борбору графиня Лидия Ивановна болчу. Бул соопчулук издеген, диндары, сын сыпатынан ажыраган карыган аялдар менен акылман окумуштуу, ар намыстуу эркектердин ийрими болчу. Бул ийримге таандык болгон акылман кишилердин бири Петербургдук коомдун авири деп аталган. Алексей Александрович бул ийримди өтө кадырлай турган, кишинин баары менен тез эле жуурулушуп кете турган Аннанын Петербургдагы өмүрүнүн алгачкы учурунда бул ийримден дагы кыйла дос курбулары боло турган. Эми Москвадан кайтып келгенинен кийин бул ийримди көргүсү да келбей калды. Ага өзү да, андагы кишилердин баары да ант корулонушуп жүргөндөй туюлуп, бул ийрим аны зериктирип тажатып бүтүрдү. Ошондуктан ал графиня Лидия Ивановнаныкына мүмкүн болушунча аз каттай турган болду. Анна катташып жүргөн эң акыркы 3-чү топ чыныгы төрөлөр коому болгондо да бал тамашанын, сый сыпаттын, асыл кийим, артык салтанаттын коому болчу. Ал чала коомдун даражасына түшүп кетпес үчүн бир колу менен падыша сарайын таянган коом болчу. Мунун мүчөлөрү чала коомду жек көрөбүз деп ойлошкону менен алардын даам татыгы аны менен окшош гана болбостон бип-бирдей боло турган. Анна бул топ менен 120 000 сом кирешеси болгон. Аталыш агасынын аялы графиня Бетси Тверская аркылуу байланышкан. Ал Аннаны бул топ менен катташа баштаган күндөн тартып эле абдан сүйүп калып, ага үйрүлүп түшүп, өз тобуна тартып, графиня Лидия Ивановнанын тобун шылдыңдап күлө турган. Карып алжыган кезимде мен да ошондой болоормун дей турган Бетси. Бирок сиз үчүн, сиздей жаш, жакшынакай аялдын андай Кудайдын кудуретинен гана үмүттөнүп жашагандардын тобуна барып кошулганы эртерээк болоор. Анна адегенде бул княгиня Тверскаянын коому менен мүмкүн болушунча катташуудан качып жүрдү. Анткени ал анын мүмкүнчүлүгүнөн артыкча каражат талап кылды.
Анын үстүнө өз ичинен ал биринчи топту жакшы көрө турган. Ал эми Москвага барып келгенден кийин анын тескерисинче болду да кетти. Ал өзүнүн такыба дос курбуларынан уулактап, чоң коом менен катташа турган болду. Анда ал Вронский менен учурашып, аны көргөндө сабырсыздана кубанып да кетүүчү. Вронскийди Анна айрыкча Бетсинин үйүндө көбүрөөк учуратуучу. Бетси болсо Вронскийдин аталаш эжеси. Өзү чыныгы Вронская боло турган. Вронский Аннаны учуратууга мүмкүн болгон жердин баарында болуп, эптеп эле ыгы келе калса ага ашыктыгын айта берүүчү болду. Анна ага эч кандай шек бербегени менен, өзү аны менен учурашкан сайын, аны менен вагондо алгачкы жолу учурашкан күнүндөй көңүл оту дүрт тутана түшкөндөй кубанып да кетүүчү. Аны көргөндө көзүнөн кубаныч нуру чачырап, эриндери өзүнөн өзү күлүмсүрөп, бул кубаныч белгилерин өзү өчүрөм десе да өчүрө албаганын ал өзү сезе турган. Алгачкы учурда Анна артынан жабышып калбай жүргөндүгү үчүн Вронскийге капамын деп, бул оюна өзү чын ниети менен ишене турган. Бирок Москвадан кайтып келери менен эле аны учуратаармын деген ой менен бир оюн зоок кечесине барып, аны учурата албай кайгырып калган болчу. Мына ушул кайгысына карай ал өзүн өзү алдап жүргөнүн, Вронскийдин артынан калбай жүргөнү, көңүлүн оортмак гана тургай, кайта турмушумдун бүт кызыкчылыгы ушул экен деп ачык түшүнгөн. Атактуу ырчы экинчи жолу ырдамакчы болгондуктан бүт чоң коомдун баары театрда болушту. Вронский биринчи катардагы отурган орундугунан аталаш эжесин көрүп, антрактын болушун күтпөй эле анын лоджасына барды. Эмне үчүн тамакка келген жок? Деди эжеси. Ашыктардын көзүнүн ачыктыгына таң калам деди да, Вронскийдин өзү гана уксун деп, келгени жок деп күлүмсүрөп кошумчалап койду. Бирок операдан кийин келиңиз. Вронский аны суроолуу карады. Эжеси башын жаңсады. Ал күлүмсүрөп ыраазычылыгын билдирди дагы анын жанына отурду. Сиздин шылдың сөздөрүңүз эч эсимден кетпейт. Шылдың дегенде кулагын түрүп, андайды укканда кумардан чыккан княгиня Бетси сөзүн улантты. Ал сөзүңдүн бири жок. Колго түштүң окшойт, сүйүктүүм. Канткенде колго түшсөм экен деп, менин дагы тилегеним ошол. Вронский кадимки токтоо, жайдары күлүмсүрөөсү менен жылмая карап жооп кайтарды. Эгер чынымды айтсам, ошол колго аз түштүм деп гана арман кылам, үмүтүм да үзүлө баштады. Сизде кандай үмүт болмок эле деп, Бетси досуна ардан айтты. Бири-бирибизди түшүнө жатаарбыз, бирок эң эле жакшынакай, а жөнүндөгү үмүтүңдү өзүң кандай түшүнсөң, мен да ошондой түшүнөм деген ой анын көзүнөн чагылышып ойноду. Эч кандай. Вронский жыш тишин көрсөтүп, күлө сүйлөп, жооп кайтарды. Кечириңиз деп, кошумчалап, Бетсинин колундагы дүрбүсүн алып, анын жылаңачы ийининен алыс, тиги тике маңдайдагы катарлашкан лоджаны карай баштады. Шылдың боломун деп чоочуймун. Бетси менен бүт коом кишилери алдында шылдың болбой тургандыгын Вронский өтө жакшы билүүчү. Кыз же башы ачык аял менен ашыналашкан шордуу неме гана бул кишилерге шылдың болорун ал жакшы билүүчү. Бирок күйөөлүү аялдын артынан түшүп, кандай гана болбосун аны бузуп алуу үчүн бүт өмүрүн ошого жумшаган кишинин ролунун кандайдыр бир көркөм, даңазалуу артык жагы боло турган жана анын эч качан шылдың болушу да мүмкүн эмес эле. Ошондуктан ал мурутунун астынан шайыр маашырлана күлүмсүрөп, дүрбүсүн түшүрдү дагы анан эжесин карады. Тамакка эмне үчүн келгениңиз жок деди. Ал инисин жетине албай карап. Аны айтып бербесем болбойт, колум бош болбой калды. Эмнеден дебейсизби? Аны 100 жолу, 1000 жолу айтсаңыз да таба албайсыз. Мен күйөөсүн анын аялын капа кылган киши менен жараштырып жүрдүм. Ооба, чын айтам. Анан эмне болду? Жараштырдыңбы? Жарашкандай болушту. Муну мага айтып берчүдөн экенсиз, деди ордунан туруп жатып. Келер контрактта келиңиз.
келе албасмын, француз театрына барамын. Нильсондон кетесизби? Деп Бетси чоочуп кетти. Бирок өзү Нильсонду хор айтуучулардын эч кимисинен артык көрүүчү эмес. Кантейин дагы деле баягы жараштыруу ишим менен ошондо бир кишиге учурашмак элем. Эл жараштырган эр эмес. Андайлар кыяматтан аман калган, деди Бетси. Кимдир бирөөдөн уккан ушул сыяктуу сөздү эсине түшүрүп, эми отуруп аны айтып бербейсизби? Ошентип Бетси кайта ордуна отурду. Бул өзү саал, уяттуу болсо да, эң эле кызыктуу болгондуктан айткым келе берет, деди Вронский Бетсини күлүмсүрөй карап. Алардын аттарын атабай эле коеюн. Мейлиңиз, божомолдой жатаармын, эмесе айта баштайын. Көңүлдөрү көтөрүңкү эки жигит келе жаткан экен. Албетте, сиздин полктун офицерлери болор. Мен офицерлер деген жерим жок. Завтрак тамагын ичип кетип бара жатышкан жөнөкөй эле эки жигит. Ала күү болуп алышкан деп которуп коюңуз. Балким күүлөнүп алышып, жолдошторунукуна түшкү тамакка бара жатышкан болушат. Бир извозчикке түшкөн жакшынакай аял аларды кууп өтүп, кылчайып карап кеткенин көрүшөт. Аларга аял башын ийкеп, күлө карап өтүп кеткенсип туюлат. Алар албетте анын артынан кууп жөнөшөт. Аттарынын оозун кое беришет. Алар таң калганда алиги Сулуу да булар бара жаткан үйдүн эшик алдына келип токтойт. Сулуу үстүнкү этажга жүгүрүп чыгып кетет. Ал экөө бет парданын алдынан бир сөгөй кызыл эрни менен келишимдүү кичинекей бутту гана көрүп калышат. Сиздин ошончолук күйүп-пышып сүйлөгөнүңүзгө караганда, ошол экөөнүн бири өзүңүз болсоңуз керек. Азыр эле эмне деп айттыңыз эле? Ошентип алиги эки жигит жолдошторуна барып киришет. Көрсө ал коштошуу сыяпатына чакырган экен. Алар мында бардык коштошуу сыяпатындагыдай эле, балким бир аз артыгыраак ичип коюшса керек. Тамак үстүндө бул үйдүн үстүнкү кабатында ким турганын сурап калышат. Аны эч ким билбейт экен. Үстү жакта мамзелдер турабы деген ал экөөнүн суроосуна жалгыз гана кожоюндун лакейи андайлар мында толуп жатат деп жооп айтат. Тамактан кийин ал эки жигит кожоюндун кабинетине барып, бейтааныш Сулууга кат жазышат. Ашыктыгын айтышып, келиштире кат жазып болуп, катта түшүнүлбөй кала турган жерлер болсо, түшүндүрүп берүү максаты менен өздөрү катты үстүнө алып чыгышат. Мындай распачылыктын эмнесин мага айтып отурасың? Иә, коңгуроосун шылдыратышат. Бир кыз чыгып келет. Ага катты беришет. Анан экөө тең бирдей ага ошончолук катуу ашык болушканын, жөн эле ушул эшиктин түбүнө өлүп берүүгө даяр экенин айтышат. Кыз айраң таң болуп, булар менен сөзгө келет. Ошондо эки жагына эки калбаса сакал өстүргөн бышкан суу чаяандай кыпкызыл бир мырза капелеттен чыга келип, бул үйдө анын аялынан башка эч кандай ургаачынын жоктугун айтып, ал экөөнү кууп жиберет. Өзүңүз айткандай, анын жанындагы сакалы калбасадай экенин кайдан көрдүңүз? Ал мындай, угуп туруңуз. Мен бүгүн аларды жараштырганы барганмын. Кош, анын эң кызыгы эме болот. Бул бактылуу жубайдын күйөөсү титулярный советник экен. Алиги Сулуу анын аялы экен. Титулярный советник арыз берет. Алардын жараштыруучусу менмин. Болгондо да кандай? Эгер ишенсеңиз, менин жанымда Толеран жолдо калат. Анын эмне кыйынчылыгы бар экен? Айтайын, угуп туруңуз. Биз андан аябай эле кечирим сурадык. Өзүбүз дагы катуу капа болдук. Бул болумсуз кокустук үчүн бизге кечирим кылыңыз, деп жалындык. Калбаса сакал титулярный советник жумшара түшүп, адагы өз көңүлдөгүсүн айтмакчы болот. Ал көңүлдөгүсүн айта баштаса эле бүткөнү, ачуусу келип кайта оройлоно баштайт. Анан мен дипломатиялык талантымды кайта башынан жумшай баштаймын. Туура, ал экөөнүн кылганы жаман экендигине мен дагы макулмун. Бирок мунун жаңылыштан болгонун жана алардын жаштыгын эске алсаңыз экен, анын үстүнө жигиттер жаңыдан эле тамагын ичип чыгыптыр. Түшүнөрсүз дейм, өздөрү да буга чын пейили менен катуу өкүнүшүп, кетирген катачылыктарын кечирүүнү суранышат.
Титулярный советник дагы жумшара баштайт. Туура, ага мен макулмун. Граф, мен деле кечирейин дейм, бирок түшүнөсүз. Жазыксыз жарымды кайдагы бир шайкелең балдар артынан түшүп, катылып, тийишкени акмактай. Эми карабайсызбы? Балая болуп, ал бала дагы так ошо жерде. Мен буларды жараштырууга тийишмин. Анан дипломатиялык айланы кайта башынан дагы жумшай баштайм. Иш тынып бүтөйүн деп калганда эле болду. Титулярный советнигим кайта ачууланып, колбасасын үрпөңдөтө баштайт. Анан кайта башталат. Дипломатиялык бал тилимди дагы тамыза баштаймын. Муну сизге да айта берүү керек экен. Бетси лоджасына кирип келген аялга утурлай күлө сүйлөдү. Күлдүрө берип боорумду катырып кое жаздады. Эмесе Бонни Чанс, ишиңиз оңолсун, деп кошумчалап, Бетси желпинги чыгармаган колунан бош манжасын Вронскийге сунду дагы илгери өтүп, газдын жарыгына чыгып, көздүн баарына түшүп, рампага отурганда жетишээрлик түрдө жылаңач көрүнүү үчүн көйнөгүнүн көтөрүлүп кеткен лифин омуроосу менен ылдый серпе салды. Вронский француз театрына кетти. Чындыгында эле ал анда француз театрынын көрсөткөн бир да спектаклинен калбаган полктун командирине жолугуп, өзүнө кызык көрүнүп, 3 күндөн бери артына түшүп жүргөн алиги жарашыктуу иши боюнча аны менен сүйлөшүүгө тийиш болуучу. Бул чатакка катышкандар Вронский өзү жакшы көргөн баягы Петрицкий менен дагы бирөө полкко жакында кирген. Жолдоштук артык, аябаган мыкты жигит, жаш князь Кедров боло турган. Мында баардан дагы полктун мүдөөсү катыштырылып отурат. Ал экөө тең Вронскийдин эскадронунан болуучу. Полктун командирине титулярный советник Венден деген чиновник келип, аялына анын офицерлери тийишкендиги жөнүндө даттанат. Вендендин сөзүнө караганда, анын жаш аялы үйлөнгөнүнө жарым жылча эле болгон экен. Энеси менен чиркөөгө барат дагы, ал белгилүү себеп менен ооруп калганын кокусунан билип, анан чыдап тура албай биринчи учураган извозчикке түшүп алып, айдатып жөнөйт. Ошентип келе жатканда аны офицерлер артынан кубалайт. Аял алардан коркуп кетип, оорусу ого бетер күчөп, баскыч менен үйүнө араң эле чуркап чыгат. Вендендин өзү мекемесинен келери менен үйүнүн коңгуроосу кагылып, сырттан каңыр күңүр үн угулат. Ал чыгып барып, кат кармап турган мас офицерди көрөт дагы, аларды түртүп айдап чыгат. Ал алардын катуу жазаланышын талап кылат. Жок, эмне десеңиз ошо деңиз, деди полктун командири Вронскийди чакырып алып. Петрицкий ашынгандан ашынып барат. Анын чуу салбай өткөн аптасы жок. Алиги чиновник муну тим койбойт, жогорулай даттанат. Мунун да эң эле уяттуу экендигине Вронскийдин көзү жетти. Жана мында дуэль болушу мүмкүн эмес эле. Ошондуктан кандай гана болбосун, алиги титулярный советникти жооштуп, ишти басуу керек болчу. Полк командири Вронскийди асылса да, акылдуу киши деп, баарыдан дагы полктун ар намысын талашкан киши деп чакырткан болчу. Ал экөө кеңешип отуруп, Петрицкий менен Кедров Вронский менен бирге барып, алиги титулярный советниктен кечирим сурашсын деген чечимге келишкен. Вронскийдин ата даңкы менен флигель адъютанттык наамы титулярный советникти жооштууга себепчи болууга тийиш экендигин полк командири менен Вронский өзү дагы түшүнө турган. Чындыгында дагы бул эки куралдын экөө тең ойдогудай болуп чыкты. Бирок жараштыруунун натыйжасы Вронский айткандай күдүк калыптыр. Вронский француз театрына келип, полк командири менен фойеге чыгып, иштин ийгилигин да, кемчилигин да айтып берди. Полк командири баарын ойлонуштуруп көрүп, ишти натыйжасыз калтырууга ыйгарды дагы, анан Вронскийден сонундук үчүн алардын кандайча учурашып беттешкендигин сураштырды. Жоошой баштаган титулярный советник чатакты эстеп алып, кайта бузулуп, буркан, шаркан түшө баштаганда, жараштыруу сөзүн айтып аяктап калган Вронский ийимене түшүп, Петрицкийди бетине кармап, өзү кетенчиктей баштаганын айтканда, полк командири көпкө чейин боору катып ыкшып күлдү. Өзү жеткен былык да
жана кызык экен. Ошол мырза менен Кедров дуэлге чыгып кайрадан атаандашсын, ошончолук буркан шаркан түштүбү? Күлүп жатып кайталап сурады. Бүгүн Клер кандай сонун? Укмуш деп жаңы француз актрисасынын жайын айтты. Канча көрсөң дагы күндө башка көрүнөт. Бул жалгыз гана француздардын колунан келет. Княгиня Бетси спектаклдин акыркы көшөгөсүн аягына чейин көрбөстөн кетип калды. Ал кийинки жасануучу бөлмөсүнө кирип келип, каны сөйлү качкан, сүйрөйгөн узун бетине упа сээп, аны кайра сүртүп, чачын оңдонуп, чоң мейманкана бөлмөсүнө чай даярдасын деп айтмакчы болуп, жаңыдан эле чыкканда, Большая Морская көчөсүндөгү анын заңгыраган чоң үйүнө кареталар биринин артынан бири келе баштады. Коноктор келен эшик алдына түшө баштады. Көргөн элге үлгү болоюн деп, айнек эшиктин ичине отуруп алып, таң атпай газета окуй турган семиз швейцар ошол аябаган чоң эшикти дабыш чыгарбай ачып, келгендерди жанынан өткөрүп жатты. Түктүү килем төшөлгөн, столдору жап-жарык болуп, шам жарыгынан чүчтөй аппак дасторкондор, самоордун күмүшү, чай идиштеринин жалтыраган чынылары шам жарыгынан чагылышып, жайнаган күңүрт стеналуу чоң мейманканага чачын оңдоп таранып, бетин оңдоп сулууланган үйдүн кожоюн аялы бир эшиктен, меймандар экинчи эшиктен удаа келип киришти. Үйдүн кожоюн аялы самоордун жанына отуруп, мейлейин чечти. Меймандар көзгө илээшпей, лыпылдаган лакейлердин жардамы менен орундуктарды жылдырып, эки топко бөлүнө сыйлыгышып, бири самоордун жанына отурган үйдүн кожоюн аялынын жанына топтолушса, экинчиси бөлмөнүн тиги жагындагы элчинин кара баркыттан кийинген коюу кара каш сулуу аялынын жанына топтолуп отурушту. Бул эки топтун экөөнүн тең сөзү адаттагы алгачкы мүнөттөрдөй эле эмнеден баштаарын билише албай жаткандай учурашуу, эсендешүү, чайга чакыруу менен алагда болуп, ар кайсынын башын бир чолуп жатышты. Анын актрисалыгында кымындай дагы кемтик жок. Каульбахты окуганы көрүнүп турат, деди элчинин аялынын тобунда отурган дипломат. Жыгылып кеткенин байкаган чыгарсыздар. Ошол Нильсонду сөз кылбай эле коелучу, деди эскирген жибек көйнөк кийген, кашы да, жасанды чачы да жок, сары чач семиз айым. Бул өзүнүн жөнөкөйлүгү жана оройлугу менен аты чыгып, Инфантерейбл, тентек бала атка конгон княгиня Мягкая болчу. Княгиня Мягкая бул эки топтун ортосуна кулак салып отуруп алып, анысынын да, мунусунун дагы сөзүнө кийлигишип жатты. Каульбах тууралуу айтылган ошол сөздү бүгүн мага сүйлөшүп алган немедей 3 киши айтты. Ошол сөздүн ошончолук аларга эмне үчүн жагып калганын билбейм. Башталып калган аңгемени ушул кийлигишкен сөз бузуп кетип, дагы жаңы тема ойлонуп табылууга туура келди. Бизге бир кызык аңгеме сүйлөп бериңиз, бирок шылдыңы болбосун анын, деди англичанка Смал Талк деп аталган көркөм сүйлөгөндүн улуу чебери болгон элчинин аялы. Өзү да эмнеден сөз баштаарын билбей кысылып отурган дипломатка. Сөздүн шылдыңы болбой, кызыгы болбойт деген эмеспи? Ансыз күлдүрө да албайсың, деп дипломат күлө сүйлөп сөзүн баштады. Сүйлөп көрөйүн, темасын айткыла. Кептин баары темада. Тема болсо аны саймалай салуу анчалык кыйын эмес. Өткөн кылымдардын атактуу сөзмөрлөрү азыр болсо акылдуу сөз таба албай катуу кыйналган болоор эле деп көп ойлоном. Акылдуу сөздүн баары адамды тажатып бүттү. Мунуңуз алда качан айтылган сөз деп элчинин аялы күлө сүйлөп дипломаттын сөзүн бузду. Сөз эң эле сылык башталды. Ал эң эле сылык болгондуктан арбый албай кайта токтолду. Ошондуктан кадимкиден берки кадексиз туура адамды жазгырбай турган курал шылдың сөздү кайта колдонууга туура келди. Тушкевичтин Лаус 15ке окшогон бир жери бар экенин байкаганыңыздар жокпу? Деди дипломат
столдун жанында отурган ак саргылы сулуу жигитти көзү менен жаңсап көрсөтүп. Ооба, ал мейманканага татыктуу эмеспи? Анын мында көп келе бере турган себеби да ошондон. Бул мейманканада сүйлөнбөй турган бул сөз үйдүн кожоюн аялы менен тушки чөкөнүн арасындагы жакындыгы каймана түрдө сүйлөнүп, дароо улантылып кетти. Алаңгыча самоор менен кожоюн аялдын айланасында отургандардын сөзү да так ошондой эле. Бир канча убакытка чейин ылаажысыз 3 теманын, эң акыркы коомчулук жаңылыктары менен театрдын жана тааныштардын шылдыңдоонун арасында ыйкы-тыйкы келип отуруп, натыйжада алар да эң акыркы тема шылдыңга токтолушуп, аны андан ары улантып жөнөштү. Мальтишевадагы кыз эмес энеси Дайбле Ройс кызыл шайтандын костюмун тиктирип жатканын уккан чыгарсыздар. Коюңузчу, жок, анысы укмуш экен. Эстүү баштуу эле боло туруп, аны акылсыз деп ким айтсын, шылдың болгонун эч байкабайт. Бул бечара Мальтишеваны шылдыңдаган сөз алардын ар кимисинен табылып, аңгеме күйгөн оттой чатырап алып жүрөдү. Княгиня Бетсинин гравюр сүрөттөрдү жыйнаганды жакшы көргөн жууш, күнчөктөй жуун күйөөсү аялына конок келгенин билип, клубка кетер алдында мейманканага кирди. Жумшак килем менен дабышын чыгарбай басып, княгиня мягкая жанына келди. Кандай, Нильсон, көңүлүңүзгө жактыбы, деди ал. Ушинтип да уурданып келесизби? Жаман чоочутуп жибердиңиз, деди княгиня. Музыканы түшүнбөй турган болгонуңуздан кийин мени менен опера тууралуу сүйлөшпөй эле коюңуз. Андан көрө мен сиздин жөнүңүзгө түшүп, сиз менен сиздин майоликаңыз менен гравюраңыз жөнүндө сүйлөшөлү. Кана, айтыңызчы, жакын арада Жайма базардан кандай кенч сатып алдыңыз? Кааласаңыз көрсөтөйүн, бирок сиз анын жайын биле албайсыз. Көрсөтүңүз, теги атың өчкүрдү. Эмне дечеле? Банкирлердин эң сонун гравюралары бар. Мен ошолордон үйрөнүп алгам. Бизге көрсөтүшкөн болчу. Эмне? Шитсбургдукунда болдуңуз беле? Самоордун жанында отурган үйдүн кожоюн аялы сурады. Барганбыз, мачее. Күйөөм экөөбүздү абедке чакырышты. Ушул абедте берилген соус 1000 сомдук дегенди айтышты мага. Деп княгиня мягкая элдин баары сөзүнө кулак салып калганын сезип, шакылдап сүйлөп жатты. Болгондо дагы соусу айласыз жаман, көк жашыл тарткан бир неме. Биз да аларды чакырып, мен 85 тыйындык соус жасадым эле, элдин баары ыраазы болуп кетишти. Мен 1000 сомдук соусту жасаганды билбейм. Жалгыз эле ошол жасайт, деди үйдүн кожоюн аялы. Укмуштуудай, деди кимдир бирөө. Княгиня мягкаянын сүйлөгөн сөзү ар дайым таасирдүү боло турган. Анын сөзүнүн мындай таасирдүүлүгүнүн сыры ал азыркыдай эле көбүнчө орунсуз сүйлөгөнү менен маанилүү болгон жөнөкөй нерселерди сүйлөгөндүгүндө болчу. Өзү аралашып жүргөн коомдук чөйрөсүнө анын мындай сөздөрү эң эле тамашалуу, курч сөздөй болуп туюлуучу. Княгиня мягкая эмнеликтен сөзүнүн мындайча таасир этерин өзү түшүнө албаганы менен, анын катуу таасир этерин билип, анысын дайыма колдоно келген. Княгиня мягкая сүйлөгөн кезде андагылардын баары анын сөзүнө кулак салып, элчинин аялынын айланасындагылардын дагы сөзү токтолуп калгандыктан, үйдүн кожоюн аялы элдин баарын бирге кошуу ниети менен элчинин аялына кайрылды. Такыр эле чай ичкиңиз келбейби? Биз жака өтүңүзчү? Жок, бул жер эң эле ыңгайлуу. Элчинин аялы күлүмсүрөй жооп кайтарып, баштаган сөзүн улантты. Сөздөрү кызык боло турган эрди катын Карениндердин экөөнү тең бирдей жамандап жатышты. Москвага баргандан бери Анна аябай өзгөрүлүп кетти. Өзү бир бөтөнчө болуп калыптыр, деди Аннанын таанышы. Анын өзгөрүлүп кетишинин башкы себеби ал Алексей Вронскийдин көлөкөсүн өзү менен бирге ала келгендигинде болуу керек, деди элчинин аялы. Анын эмнеси бар экен?
Өз көлөкөсү болбогон киши көлөкө дагы күтө албайт деген Гримдин тамсили бар. Ошонун сыңарындай көлөкө күтө албаган аял жакшы болбосо керек. Ошондой болгону менен көлөкө күткөн аялдын өмүрү адатта жаманчылык менен аяктайт, деди Аннанын таанышы. Тилиңизге тибиртке чыксын, деди. Бу сөздү уккан княгиня мягкая каплеттен. Каренина эң эле сонун аял. Күйөөсүн жаман көрөм, өзүн аябай жакшы көрөм. Эмнеге күйөөсүн жаман көрөсүз? Ал абдан жакшы киши, деди элчинин аялы. Менин күйөөм мындай мамлекет ишмери Европадан дагы аста болот деген. Менин күйөөм да ошондой деген, бирок ишенбейм, деди княгиня мягкая. Эгер күйөөлөрүбүз андай деп айтпаган болсо, анын болгонун болушунча көрөт элек. Алексей Александрович дегениңиз менин оюмча жөнөкөй эле эси жок киши. Мен муну шыбырап айтып жатамын. Баары түшүнүктүү боло түштү. Же төгүнбү? Мурун аны мага акылдуу киши дегенде, анын акылын издеп таба албай, өзүмдү акмак деши элем. Анан аны эси жок деп шыбырап айтканымда маселе ап-ачык боло калды. Же төгүнбү? Бүгүн каарда окшойсуз. Кымындайда каарым жок. Андай дебеске башка ылаажым калбады. Экөөбүздүн бирибиз эсар болууга тийишпиз. Бирок өзүңөргө белгилүү, өзүң жөнүндө эч качан андай деп айтууга болбойт. Эч ким дөөлөтүнө кубанбайт. Ал эми ар ким акылына кубанат деген дипломат француз ырын айтты. Ооба, дал өзү, деди. Ага карай княгиня мягкая шашкалактап. Бирок Аннаны эч кимдерге бербеймин. Ал өзү ошончолук бир сонун, келишкен жан. Элдин баары ашык болуп, көлөкөсүндөй артынан калбай илээшип жүрсө кантпек эле? Жок, мен аны айыптайын деген оюм жок. Аннанын таанышы актана сүйлөдү. Өзүбүздүн артыбыздан көлөкөдөй ээрчиген эч ким болбосо, эмне үчүн башканы айыптай берүүгө тийишпиз? Княгиня мягкая Аннанын таанышын келиштире кагып сөгүп, анан ордунан турду дагы элчинин аялы менен бирге Пруссия королу жөнүндө жалпы сөз болуп жаткан столго барып отурду. Кимди шылдыңдадыңар, деди Бетси. Карениндерди. Княгиня Алексей Александровичке мүнөздөмө берди, деп элчинин аялы столго отуруп жатып күлүмсүрөп жооп кайтарды. Кап, биз укпай калган экенбиз да. Кожоюн аял эшик жакты карады. О, мына, акыры сиз дагы келдиңиз, деди күлүмсүрөп кирип келе жаткан Вронскийге. Вронский мындагылардын баары менен тааныштыгы мындай гана турсун, булар менен күндө көрүшө жүргөндүктөн ал булардын үстүнө үйдөн азыр эле чыгып кетип, кайта кирген кишидей эң эле капарсыз кирди. Кайдан дебейсизби? Деп элчинин аялына жооп кайтарып жатты. Амалым барбы? Моюнга албаска чара жок. Буфтан келдим. Кеминде 100 жолу көрсөм керек. Улам жаңы көргөндөй кубанычым чексиз. Эң эле сонун. Уят экенин билемин. Ошондо дагы операда уктап калыпмын. Ал эми буфта болсо, эң акыркы мүнөтүнө чейин көз ирмебеймин. Кызык. Бүгүн болсо француз актрисасынын атын атап, ал туурасында бир неме деп айтмакчы болду. Бирок элчинин аялы жактырбай тамашалап, анын сөзүн тороду. Тилегениңизге жеткир. Ошол тирик муштай немени айтпай эле коюңуз. Болуптур, койдум. Анын үстүнө бу тирик муштай немени элдин баары тааныйт экен. Бу да операдай көнүмүш болгон болсо, ага элдин баары барган болор эле. Княгиня мягкая жиреп алып жөнөдү. Эшиктин сыртынан баскан дабыш чыкты. Княгиня Бетси ал Каренина экенин билип, Вронскийди жалт карады. Вронский эшик жакты карап, жүз көрүнүшү бир түрлүү кубула түштү. Анын кубанган, ошону менен бирге жүрөксүй түшкөн көз карашы эшиктен кирип келе жаткан аялды телмире тиктеп, өзү ордунан акырындап өйдө көтөрүлүп барды. Мейманканага Анна кирип келе жатты. Боюн кадимкидей зыңкыйта түп-түз кармап, төрөлөр коомунун бардык аялдарынын басыгынан айырмаланган, өзүн демите, лыпылдай ылдан баскан басыгы менен көз карашын эки жакка түк буруп койбой,
кожоюн аялга чейинки калган бир нече кадамын шилтеп келип, колун кысып күлүңдөдү. Вронскийди дагы так ошондой эле күлүңдөп карап калды. Вронский төмөн ийилип саламдашып, аны көздөй орундук чылдырды. Анна башын ийкеп, жооп кайтарса дагы кызарып кетип, кабагын чытыды. Бирок дароо эле тааныштарына ылдам баш ийкеп, сунулган колдорду кысып, кожоюн аялга кайрылды. Графиня Лидияныкында болдум эле, эртерээк эле кетейин деп жатып, отуруп калыпмын. Анда сиер Джон болду. Келишкен адам экен. Алиги миссионерби? Ооба. Индилердин турмушу жөнүндө көп кызыктарды сүйлөдү. Кишинин келиши менен токтоло калган сөз жел тийген чырактандай, жалындай кайра желпине баштады. Сиер Джон? Ооба, сиер Джон деңиз. Көргөмүн. Сөзү жакшы. Власева ага биротоло ашык болуп калыптыр. Баса, Власеванын кичүүсү Топовко турмушка чыгат дегени чын бекен? Чын дейт, сөздөрү бүтсө керек. Ошолордун ата-энесине таң калам. Аларды ашыктыктын күйүтүнөн кошулушканы жатат дейт. Күйүттөн? Пикириңиз антидилевальный экен. Азыркы кезде күйүттү ким кеп кылмак эле, деди элчинин аялы. Айлаганча, ушул акмактай болгон эски салт дагы эле калбай элешип келе жатат, деди Вронский. Ошол салтты туткандардын өзүнө жаман. Каада менен гана уюштурулган никенин бактылуу болгонун көргөмүн. Ошондой болгону менен жиктелип жүргөн күйүт оту тутанганда каадалуу никенин гүлү көккө сапырылып кетип жатпайбы, деди Вронский. Бирок экөө тең кумардан чыгып алгандан кийин кошулган нике гана каадалуу нике деп аталат эмеспи? Бул жаш баланын кептөөрүндөй болгон бир илдет. Аны ар ким башынан өткөрүшү керек. Андай болсо чечектин эми сыңарындай ашыктыктын да эмин табуу керек. Мен жаш кезимде чиркөөдөгү төмөнкү кызматтагылардын бирине ашык болгомун, деди княгиня мягкая. Мунун мага пайдасы тийген тийбегенин билбейм. Койчу оюну жок. Менин оюмча, ашыктыктын баркын билүү үчүн эң абалы адашып, анан кайта оңолуу керек, деди княгиня Бетси. Турмушка кошулгандан кийин дагыбы? Деди тамашалаган элчинин аялы. Кайта оңолсо адашканын айыбы жок деп дипломат англичандардын макалын айтты. Баса десең, Бетсиге жага бербей коштоп кетти. Жаңылыш керек, анан кайта оңолуу керек. Сиз буга кандай дейсиз, деди ал, эрдин булуур булбуз күлүмсүрөтүп. Бул сөздү унчукпай угуп отурган Аннаны карады. Менин оюмча, деди Анна, колундагы чечилген мээлеи менен ойноп. Менин оюмча, ар келледе бир кыял дегендей эле, ар бир жүрөктүн өзүнчө махабаты болууга тийиш. Вронский Аннаны эмне деп жооп кайтараар экен деп жалдырап карап калган эле. Анна бу сөзүн айткандан кийин бир кооптуу иштен аман калгандай үшкүрүндү. Анна кокусунан ага кайрылды. Москвадан кат алдым. Кити Щербацкаянын катуу ооруп жатканын жазыптыр. Чын элеби деп Вронский кабагын бүркөдү. Анна аны сустайыңкы карап алды. Капарыңызга алгыңыз келбейби? Албагандачы абдан алам. Эмне деп жазылыптыр? Мүмкүн болсо айтыңызчы, деди Вронский. Анна ордунан туруп, Бетсинин жанына келди. Бир стакан чай бериңизчи, деди Анна, анын столунун жанына келип. Княгиня Бетси чай куюп жаткан учурунда Вронский Аннанын жанына келди. Эмне деп жазыптыр? Кайта дагы сурады. Эркектер ырайымсыздыктын эмне экенин түшүнүшпөстөн ал жөнүндө айтышкандыктарына мен дайыма ойлоном, деди Анна. Анын суроосун жоопсуз калтырып. Сизге муну капкачан айтайын дедим эле, деп сөзүн кошумчалап, бир аз илгери басып барып, үстүнө альбом коюлган бурчтагы столго барып отурду. Сөзүңүздүн маанисине түшүнө албадым, деди Вронский ага чай сунуп жатып. Анна дивандын өзү отурган жагын карап койду. Вронский дароо анын жанына отура калды. Рас, сизге айтайын деп жүрдүм эле, деди Анна аны бет алып карабастан.
Жаман кылдыңыз, абдан жаман кылдыңыз. Жаман кылганымды мени билбейт дейсиз бе? Бирок мунун мындай болушуна ким себепчи? Мунун эмнесин мага айтып отурасыз деп, Анна аны сустая тиктеди. Эмнеликтен экенин өзүңүз билесиз деп, Вронский кубанычтуу баатыр сүйлөп, анын көз карашын учуратып, көзүн жазгырганы жок. Вронский ийменбей, Анна ийменди. Бу сиздин таш жүрөк экениңизди гана далилдейт, деди Анна. Бирок сенин жүрөгүңдүн элжиреп турганын билемин. Ошондуктан коркумун деп Аннанын көзү айтып турду. Сиздин азыркы айтканыңыз ашыктык эмес, жаңылыш боло турган. Бу сөздү, бу укмуштай жаман сөздү оозуңузга албай жүрүңүз деп сизге айтпадым беле? Бу укмуштуудай жаман сөз деп Анна калтырай түштү. Бирок ошондой десе дагы тыйбадым беле деген жалгыз ооз сөзү менен өзү Вронскийге кандайдыр акылуу экенин билдирип, ошол аркылуу ага ашыктык жөнүндө сүйлөөгө кайта дем берип жатканын өзү дароо сезди. Муну сизге көптөн бери айтайын деп жүрдүм эле, деп сөзүн улантып, аны таамай көзгө карап, бети дуулдап кызарып, албырып кетти. Сизди жолуктурарымды билип, бүгүн мында атайы келдим. Муну токтотуу керек деп айтканы келдим. Мен эч качан эч кимдин алдында кызарган эмес элем. Ал эми сиз болсоңуз, мени бир нерседен жазыктуу болгон немедей шектендире бересиз. Вронский Аннаны карап отуруп, анын жүзүнүн жаңы духовный көркүнө айраң таң калды. Менден каалаганыңыз эмне? Деп чын ниети менен жайдары сурады. Мен сизден Москвага барып, Китиден кечирим сурашыңызды каалайм, деди Анна. Сиз муну каалабайсыз, деди Вронский. Анна көңүлүндөгү айтайын дегенин айтпай, өзүн өзү зордуктап, башканы айтып отурганын Вронский туюнуп турду. Өзүңүз айткандай, эгер мени сүйгөндүгүңүз чын болсо деп шыбырай сүйлөдү Анна. Айтканымдай иштеңиз дагы, мен тынчыгыдай болоюн. Вронскийдин жүзү жадырап чайнап кетти. Менин өмүрүм бүт өзүңүз экенин кантип билбейсиз? Сиз дегенде эч кандай тыным көрбөйм. Сизге дагы эч качан тыным бербейм. Кара башым, махабатым ошондой. Сизди өзүмдөн ажыратып эч качан ойлоно албайм. Мен үчүн сиз менен мен бир жандайбыз. Сиз үчүн да, мен үчүн да келечекте жайчылыктын болооруна көзүм жетпейт. Көзүмө көрүнгөнү кейиш, түйшүк, же болбосо бак таалайга батчудай көрүнөт. Ал таалай болгондо да кантип андай болбосун деп эриндерин гана кыбыратты. Бирок Анна толук укту. Ал кандай болууга тийиштүү экендигин айтмакчы болуп, акылынын бүт күч-кубатын топ-топ чымырканды. Бирок андай деп айтуунун ордуна махабат нуру төгүлгөн көзү менен Вронскийди жоодурап карап, эчтеңке деп айта албады. Мынакей, көксөгөнүм. Вронский өз ичинен алкады. Жок, кашайып, күдөр үзө баштабадым беле. Мына менин тилегим. Сүйөт экен, сүйгөнүн өзү билдирди. Мен десеңиз, айтканымдай иштеңиз. Эч качан алиги сөздү мага угузбай жүрүңүз. Анан сыйлуу дос катары гана болуп жүрөлү деп Анна үнүн чыгарып айтты. Бирок анын көз карашы бүтүндөй башканы сүйлөп турду. Сиз менен биз эч убакта сыйлуу дос болуп гана жүрө албайбыз. Аны өзүңүз да жакшы билесиз. Адамзаттын таалайлуусу же таалайсызы болорбуз. Ал сиздин гана эркиңизде. Анна бирденке деп айтмакчы болду эле, Вронский сөзүн тосту. Сизден менин жалгыз гана тилегеним өзүңүзгө азыркыдай үмүткөр болуп, күйүп-пышып жүрөйүн. Эгер муну да мага ыраа көрбөй биротоло жогол десеңиз, житип жоголоюн. Мени көргүңүз келбесе, караанымды көрсөтпөйүн. Сизди мен эч жакка айдагым келбейт. Жана дагы сураарым, түк эч кандай өзгөрүлбөңүз. Кандай болсоңуз дагы ошондой кала бериңиз, деди калтыраган үн менен. Ана, күйөөңүз да келди. Дагы ошол мүнөттө
Чындыгында эле Алексей Александрович өзүнүн токтоо, эпсиз басыгы менен мейманканага кирип келди. Аялы менен Вронскийди карап алып, кожоюн аялдын жанына келип чайга отурду дагы, дайыма көтөрүңкү чыккан сабырдуу үнү менен бирөөнү келекелеп жаткандай адатынча тамашалап сүйлөй баштады. Рамбулиеңиз толук жыйналган экен, деди, отургандардын баарын кыдырата карап алып. Келишкен көрк искусствонун периштелери да баары мында. Княгиня Бетси өзү Сниринг, шылдыңдуу деп атаган анын шылдың сөзүн жек көрө турган. Ал эстүүлүк менен анын сөзүн жалпы аскердин милдети жөнүндөгү олуттуу сөзгө оодарып жиберди. Алексей Александрович дароо эле бу сөзгө кызыгып, княгиня Бетси жамандап кирген указды чын пейили менен жактады. Вронский менен Анна кичине столдон козголушпай отура беришти. Мунусу уят сыйыттан чыккандык эмеспи? Деди аялдардын бири, Аннаны, анын күйөөсүн, Вронскийди көзү менен жаңсап. Мен эмне дедим эле? Деди Аннанын жакын досу. Бу эки аял гана эмес, мейманканасында отургандардын баары, атүгүл княгиня Мягкая менен Бетсинин өзү дагы элден качкан эмедей, обочулап бара отурушкан тиги экөөнүн тынчын алып жаткан эмедей бир нече жолу көз кыйыгы менен карап коюшту. Жалгыз гана Алексей Александрович гана ал жакты бир да карап койбой, башталган сөздүн кызыгынан чыкканы жок. Княгиня Бетси дагы экөөнүн бу жоругу элге жакпай бара жаткандыгын байкап, Алексей Александрович сөзүн укканга өз ордуна башка бирөөнү түртө салып, Аннанын жанына басып келди. Күйөөңүздүн сөзүнүн маанисинин ачыктыгына, тактыгына ар дайым таңданамын, деди Бетси. Ал киши сүйлөгөндө кандай гана трансценденттик түшүнүк болбосун, мага түшүнүктүү боло калат. Ананчы, деди таалайга бата күлүңдөгөн Анна. Бетсинин айткан сөзүнүн бир да бирин түшүнбөстөн, Анна чоң столго келип отуруп, жалпы сөзгө катышты. Алексей Александрович жарым саат отургандан кийин аялына келип, үйгө кайталык дегенди айтты. Күйөөсүнө ал жүз багып карабастан тамакка каламын деп жооп кайтарды. Алексей Александрович ийилип кош айтышып чыгып кетти. Үстүнөн жалтырак жаргак кийинген Каренинанын көчүрү жоон карган татар сууктан чыйрыгып үйдүн эшигинин алдында туйлап турган четке боз атты араңдан зорго токтотот. Лакей каретанын эшигин ачып даярдап турду. Швейцар сырткы эшиктин туткасын кармап турду. Анна Аркадьевна ичигинин илгичине илинген көйнөгүнүн жеңинин торун ылдам кичинекей колу менен лыпылдата чыгарып жатып, узатканы кошо чыккан Вронскийдин айткандарын жетине албай кубанып, эңкейе карап угуп жатты. Эчтеңке деп айтпадыңыз го? Ана, менин эч кандай талабым да болбосун, деди Вронский. Бирок достуктун дагы мага кереги жок экендигин өзүңүз билесиз. Эми сиз алиги ошончолук жаман көргөн жалгыз сөз, ооба, ашыктык, менин бүт өмүрүмдүн жалгыз таалайы чыгар. Ашыктык деп Анна жай гана кайталады, кандайдыр бир жүрөктөн чыккан үнү менен. Анын жеңинин торун чыгарып алгандан кийин, мен үчүн бул сөздүн эң чоң мааниси болгондуктан, сиз түшүнгөндөн дагы көбүрөөк мааниси болгондуктан, мен бул сөздү жаман көрөмүн, деп Вронскийди тике бетке карады. Кош болуңуз. Анна Вронский менен кол алышты дагы, кадамын ылдам элпек шилтеп, швейцардын жанынан өтүп, каретага түшүп көрүнбөй калды. Аннанын көз карашы менен колунун тийгени Вронскийди күйгүзүп кете жаздады. Ал Анна алаканына тийип кеткен жерин өөп алды дагы. Көздөгөн максатына кийинки 2 айга караганда бүгүнкү бир кештин өзүндө көбүрөөк жакындадым деген таалайлуу ойго батып, үйүнө жөнөп кетти. Алексей Александрович аялы Вронский менен обочо столго отуруп алып,
бирденке туурасында кызуу сүйлөшүп отурушканын анчалык деле өөн көргөн эмес. Бирок мейманканада отурган башкаларга бул бөтөнчө көрүнүп, өөн учурап жатканын байкап, өзүнө да ал өөн көрүнүп кеткен болчу. Ошону аялына айтайын деген ойго келди. Алексей Александрович үйүнө келгенден кийин каадасынча туп-туура кабинетине барып орундукка отурду дагы, китеп тиле турган бычак салып, белгилеп койгон китептин папизм туурасындагы жерин ачып, күндөгүсүндөй эле түнкү саат 1ге чейин окуду. Кээде гана бир немени өзүнөн алыс айдап жаткандай, өзүнүн бийик маңдайын кашып, башын силкип коет. Белгилүү сааты болгондо ордунан туруп, жуунуп таранып, түнкү туалетин жасады. Анна Аркадьевна алиге келгени жок. Китепти колтугуна кыскан бойдон үстүнө чыкты. Бүгүнкү күнү кадимки кызмат иштери жөнүндө ойлонуунун ордуна аялы кандайдыр бир кырсыкка чалдыккандай болуп, көрүнгөн ой анын акыл эсине эледи. Каадасынча төшөккө жатканы жок. Колун кайчылаштырып, артына алып, бөлмөсү менен аркы-терки баса баштады. Оюна келген бул абалды жакшылап ойлонуштурбай туруп, жата албай турганын сезди. Алексей Александрович аялым менен сүйлөшүү керек деген чечимге келгенде, бул ага оңой, жеп-жеңил эле нерседей болуп көрүнгөн. Бирок ошол жаңы чыга келген абалды акылга салып чагыштыра келгенде, ал өтө татаал, эң эле кыйын болуп көрүндү. Алексей Александровичтен ичи тар эмес эле. Өз оюнча ал ичи тардык аялды кордойт. Аялга ишеним болуу керек деп түшүнө турган. Бирок эмне үчүн толук ишеним болууга тийиш экенин, башкача айтканда, жаш аялы өзүн дайыма сүйүүгө тийиш дегенге эмне үчүн толук ишенүүгө тийиштүү экендигин өзүнөн өзү эч качан сураган эмес. Ишенбөөчүлүк деген эч убакта оюна келбегендиктен, ал аялына ишене берүүчү жана ишеними болуу керек деп өзүн өзү ынандыра бере турган. Эми болсо ичи тардык уяттуу сезим, ишеними болуу керек деген түшүнүгү дагы деле козголбогону менен, кандайдыр бир жүйөөсүз мааниден ажыраган бир нерсеге өзү бетме-бет келип, кантээр айдасын биле албады. Алексей Александрович турмуш менен, аялы өзүнөн башка бирөөнү сүйүп калышы мүмкүнчүлүгү менен бетме-бет келип кездешип, бул ага эч кандай мааниси болбогон түшүнүксүз бир нерседей болуп көрүндү. Анткени бул турмуш деген болуучу. Алексей Александрович бүт өмүр бою турмуштун элеси менен гана киши болгон кызмат чөйрөсүндө жашап, ошол шартта гана иштеп келген. Ошентип ал турмуштун өзү менен кездешкен сайын андан четтеп чыга бере турган. Бийик жарга салынган көпүрөдөн капарсыз өтүп жүргөн киши күтпөгөн жерден көпүрө алынып калып, ал жердеги күрпүлдөгөн иримге туш келгенде кандайча түйшүктөнө турган болсо, Алексей Александрович дагы так ошондой түйшүктөндү. Күрпүлдөгөн көк ирим турмуштун өзү боло турган. Ал эми көпүрө болсо, Алексей Александрович өзү ичинде жашап келген жасанды турмуш болуучу. Аялы башка бирөөнү сүйүп калышы мүмкүн деген маселе оюна эми биринчи жолу келип, андан катуу коркуп кетти. Ал чечингени жок. Күйүп турган жалгыз чырак жарык кылган столовойдун паркети менен жакында эле жасалып диван үстүнө илинген өзүнүн сүрөтүнө жарык чагылышып, күйгүмдөнгөн мейманкананын килеми менен аялынын ага тууган дос тааныштарынын сүрөттөрү менен жазуу столунун үстүндөгү өзүнө качандан бери кызык болгон ар түрдүү кооз оюнчуктарды жарык кылып, эки шам күйүп турган зайыбынын кабинети менен шашпай гана бир калыпта аркы-терки басып жүрдү. Аялынын бөлмөсүнөн өтүп, жатак бөлмөнүн эшигине чейин барып, кайта кайрылып жатты. Ал ушундайча сейилдеп, айланып чыккан сайын, айрыкча жарык столовойдун паркетине келгенде токтоло калып, өз алдынча ойлонду. Ооба ошондой, бул маселени чечип, тыюу салууга тийишмин. Бул туурасындагы өз оюмду, өз чечимимди айтууга тийишмин.
Анан кайра кайрылат. Бирок кайсы чечимди айтмакмын, эмне деп айтмакмын деп мейманканада өз ичинен сүйлөнүп, ага эч кандай жооп таба албады. Ал эми чын-чынына келгенде деди. Өзүнө өзү кабинетке бурула береринде анчалык эмне болуп кетти? Эч эчтенке? Аны менен гана көпкө чейин сүйлөштү. Анын эмнеси бар? Аял коом ичинде кимдер менен сүйлөшпөйт? Анан ич тарылтуу дегениң өзүңдү өзүң зайыбыңды кемсинткендикке жатат, деди аялынын кабинетине жеткенде. Бул пикиринен башта кандайдыр бир салмак сезиле турган болсо, эми ал эч кандай салмаксыз да, маанисиз дагы туюлду. Жатак бөлмөсүнүн эшигине жеткенде караңгы мейманкананы көздөй кайрылды. Караңгы мейманканага киргенде ал андай эмес, аны башкалар да байкады. Демек, анын бир нерсеси болуу керек деп кандайдыр бир үн ага шыбырагандай болду. Столовойго келгенде өз алдынча дагы ойлонду. Ооба, бул маселени чечип тыюу салынышы керек. Анан өз оюмду айтууга тийишмин. Мейманканага келип кайта бурулуунун алдында кандайча чечүүгө тийишмин деп өзүнө суроо коет. Анан өзүнөн кайта анчалык эмне болду деп сурайт. Эчтенке болгону жок деп жооп кайтарып, ичи тардык, аялыңды кемсинткендикке жатат деген пикирин кайта эсине түшүрөт. Бирок мейманканага келгенде деги бир нерсе болгон болуу керек деген ишеними кайта ныгая түшөт. Ою да, куду денесинде эле жаңы бирденкеге келип токтолбой эле курулай тегерене берди. Мунусун сезе калып, чекесин кашыды дагы аялынын кабинетине келип отурду. Үстүндө малахит сыя соргуч жана жаңыдан жазыла баштаган кат жаткан аялынын столун карап отуруп, ою дароо өзгөрүлө түштү. Аялы жөнүндө, ал эмне ойлоп, эмне коюп жүргөндүгү жөнүндө ойлоно баштады. Аялынын жеке турмушун, ой сезимин, тилегин өз өмүрүндө биринчи ирет көз алдына ачык айкын элестетип көрдү дагы, аялынын айрыкча өз турмушу болуу мүмкүн жана болууга да тийиш деген ой пикири укмуштуудай көрүнүп кетип, аны оюнан алыс какты. Бит багып карагандан заарканган алиги күрпүлдөгөн көгирим дайра ушул боло турган. Башка бирөөнүн көңүл жайын ойлонуу Алексей Александровичтин жанына жат акыл аракети боло турган. Ал мындай акыл аракетин зыяндуу жана кооптуу кыял катарында эсептечү. Баарынан да жаманы деп ойлоду. Баштаган ишим аяктап калган кезде азыр кабыл алынганы жаткан долбоору жөнүндө ойлонду. Күч кубатым чачкындуу болбой, көңүлүм жайлуу боло турган учурда ушул дайыны жок сарсанаа иш башыма балее болгону жатканын карачы. Эми эмне кылуу керек? Кооптукту, коркунучту дит багып карагандан сезгенип, баарына көнүп, баарына чыдап жүрө берүүчү мен эмесмин. Мен муну ойлонуштуруп, чечип, унутууга тийишмин деген үн чыгарып сүйлөдү. Аялымдын сезими, көңүлү эмне болуп, эмне коюп жүргөнү менин ишим эмес. Ал анын өз абийиринин иши. Демек, ал тиңге таандык маселе деп, ичинен бул боло калган кокустукка карай колдонула калган тиешелүү закондун керектүү пункту табылды деген ойго келип, эс ала түштү. Ошентип деди ичинен Алексей Александрович, анын көңүлү дагы башкалары жөнүндө маселе, анын абийирине байланыштуу маселе болгондуктан, менин ага эч кандай тиешем жок. Менин милдетим болсо ачык белгиленген. Мен үй бүлөнүн башы болгондугум себептүү, ага жетекчилик кылууга милдеттүү кишимин. Ошол себептүү бул жагынан жооптуу да кишимин. Өзүм көрүп турган жамандыкты көрсөтүп, андан сактантып, керек болсо өкүмүмдү колдонууга тийишмин. Айтаарымды айтайын. Алексей Александровичтин азыр аялына айтмакчы болгондору ачык айкын түрдө мээсине ирети менен сыйлыгышты. Айтайын дегендерин ойлонуп отуруп, үй ичиндеги ыйкы-тыйкыга ушунчалык убактым менен күч кубатым кетмек болду деп кейип да койду. Аялына айтмакчы болгон сөзүнүн ирети менен формасы баяндамадай мээсине ачык айкын жайгарылды. Мына буларды айтууга тийишмин.
Биринчиден коомчулуктун пикири менен уятсыйттын маанисин түшүндүрүп, экинчиден дин боюнча никенин маанисин айтайын. Үчүнчүдөн, эгер зарыл боло турган болсо, баланын бактысыздыкка дуушар болуп калуу коркунучун көрсөтөйүн. Төртүнчүдөн, өз башынын таалайсыз болуп кала тургандыгын айтайын. Анан Алексей Александрович салаасын ашташтырып, алаканын ылдый келтире туруп тартып алды эле, муундары кырсылдай түштү. Салаасын ашташтырып, колун кырсылдаткан ушул жарамсыз өнөкөтүнөн ал соолугуп, чыйралып кала турган. Азыр анын чыйралып соолугушу эң эле зарыл эле. Эшик жактан келип токтогон каретанын дабышы чыкты. Алексей Александрович залдын орто ченине токтоп калды. Баскыч менен чыгып келе жаткан аялдын жеңил дабышы угулду. Алексей Александрович айтаар сөзүн дайындап, салаасын ашташтырып, дагы бир жери кырс этпес бекен деп, колун күчөнтүп тыңшап турду. Бир мууну кырс эте түштү. Баскычты тыкылдата элпек баскан дабыштан аялынын жакындап калганын байкап, айта турган сөзүнө өзү кубанса дагы, аялы менен мындайча сөз боло турганын ойлонуп, өзү катуу коркуп кетти. Анна башын жерге салып, баштыктын чачысы менен ойноп келе жатты. Бет ажары албырып нур жайнайт. Бирок бул кубанычтан жайнаган нур эмес, караңгы түндө күйүп жаткан чоң өрттүн коркунучтуу шоокумундай нур эле. Анна күйөөсүн көрүп, башын өйдө көтөрүп, уйкусунан жаңы ойгонгон немедей күлүңдөп койду. Жат элексиңби? Мына кызык, деди дагы, баштыгын таштап, буйда албастан, андан ары жуунучу бөлмөнү карай басты. Жаткын, Алексей Александрович, деди эшиктин ары жагынан. Анна, сени менен сүйлөшөйүн деген сөзүм бар. Мени менен? Деп таңыркап, эшиктен кайта бери чыгып күйөөсүн карады. Эмне болуп кетти? Эмне тууралуу? Деди отуруп жатып. Болуптур, сүйлөшөлү. Ошончолук эле зарыл болсо, андан көрө жатканыбыз оң эле. Анна оозуна келгенин сүйлөп жатты. Өзүнүн сүйлөгөнүн угуп алып, ошондой айткан жарамдуулугуна өзү таң калды. Баарыдан сүйлөгөн сөзүн уйкуга мас болгон немедей оолжуп, табыгый сүйлөгөнүн айт, ал калптын ок өтпөс болот зоотун кийгендей сезет. Кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн күч ага жардамын тийгизип, кубат берип жаткандай. Сак болууга тийишсиң, Анна, деди күйөөсү. Сак? Деди Анна. Эмнеден деп сурап, Аннанын жайдары шайыр көз карашына караганда, сырын билген күйөөсүнөн башка бир жан, анын үнүнөн да, сөз түрүнөн да жалган, жасанды түк эчтеке таба албаган болоор эле. Аялынын сырын жакшы билген, 5 минутта кеч жатып калса, жаны калбай сураштырып калаарын билген, кубанычын, сүйүнгөнүн, кайгысынын баарын ошол замат билдирип турарын билген киши үчүн эми ал анын ал жайы менен иши болбой, өзү жөнүндө да жалгыз ооз сөз айткысы келбей турганын көргөнү көп маанини түшүндүрдү. Анын тереңинде жаткан көңүл сырларынын баары башта ал үчүн ар дайым ачык болсо, эми бүтүндөй жабылып калгандай көрүндү. Ал турсун, бу жоругуна ийменип койбогону мындай турсун, ал кайта, аным чын, жабылганым жабылган, ушундай болууга тийиш, мындан ары да ушундай болот деп турганын сөзүнүн түрүнөн байкады. Сырттан үйүнө келген киши үйүнүн жабылып калганын көргөндө кандай түйшүк сезсе, азыр Андрей Александрович дал ошондой түйшүктө, балким ачкыч табылып да калар деп ойлоду. Эгер сак болбосоң, деди, акырын үнүн чыгарып, этиятсиздиктен, түшүнбөстүктүн натыйжасында коом алдында сөзгө калышың мүмкүн. Бүгүнкү сенин граф Вронский менен булатты таптап жайбаракат атады. Эзилишип сүйлөшкөнүң журт көзүнө чалынды. Аялынын күлүмсүрөгөн, азыр бүтүндөй түшүнүксүз көрүнгөн кооптуу көзүн ал сүйлөп карап отуруп, айткандарынын баары пайдасыз экенин, куру талаага кетип жатканын байкады. Анан дайыма ушундайсың, деди Анна, күйөөсүн такыр түшүнбөгөн эмедей. Анын бүт айткандарынан атайы эң кийинки сөзүн гана кармап калып, айторсага көңүлдүү болсом да жакпадым, суз отурсам да жакпадым,
Зериккеним жок. Же бу сени сындырдыбы? Алексей Александрович селтете түшүп, колун кырсылдатканы салаасын ашташтырды. Ай, ушул кырсылдатканыңды койчу, кыжырымды келтирбей, деди Анна. Анна, деги өзүң кандай болуп калгансың? Деди акырын гана, колунун кыймылдарын токтотуп. Анчалык эмне болду? Чын пейили менен куудулдана таңыркап. Деги менде эмнең бар? Алексей Александрович унчукпай калып, колу менен чекесин кашып, көзүн сүрттү. Ал аялын коомчулук алдында жаманатты болбогой эле деп айтайын деп, бирок айта албай, ошону менен бирге аялынын абийири, ыйманы жөнүндө эрксизден ойлонуп, өзүн бир адам өткүс сепил менен салгылашып жаткандай сезди. Менин айтайын дегеним бул, деп сус сабырдуу сөзүн баштады. Жакшылап угуп отурушуңду сураймын. Аялга ич тардык кылганды кор, уяттуу иш катарында көрөрүмдү өзүң билесиң. Өз башым мындай сезимди эч качан колдонбоймун. Бирок жазыксыз тепсей берүүгө болбой турган абийирдин белгилүү закондору бар. Өзүм байкай албасам дагы, элдин баары байкап, аларга болгон таасирге караганда бүгүнкү сенин жүрүш-турушуң көңүлдөгүдөй болгону жок. Бир нерсе түшүнсөм буйрбасын деп Анна ийинин куушурду. Буга баары бир деп ойлонду. Эл байкады деп гана бу арданып отурат. Табың жок болсо керек. Алексей Александрович, деп Анна ордунан туруп, эшикти карай басып кетмекчи болду. Күйөөсү дагы аны токтотоюн дегенсип илгери обдолду. Күйөөсүнүн өңү эң эле суук, эң эле серт көрүндү. Анын мындай чалыгын эч качан мүлдө көргөн эмес эле. Анна токтоду дагы башын саал бир жагына кыйшайта чалкалатып, колун лыпылдатып, чач төөнүгүчтөрүн чыгара баштады. Кана, эмне дегениңди угайынчы, деди, токтоо гана шылдыңдай. Канда да бардык ритмди коюп угайын, деди, ошонун эмне экендигин билгим келет. Анна ушундай деп айтып жатып, сөзүнүн сокмогунун сабырдуу, туура, жөндөмдүү кетип жатканына, сөздөрү орунду табылып жатканына өзү таң калды. Сенин көңүл сезимдериңдин баарын тегиз чукуштуруп отургудай акым жок экен. Анын үстүнө муну пайдасыз деп, ал турсун зыяндуу деп эсептейм, деп Алексей Александрович сөзүн баштады. Биз кээде өз көңүлүбүздү чукуштуруп отуруп, билинбей тынч жата берген бир нерселерди чукуп чыгарып алабыз. Сенин ашыктык сезимдериң, ал сенин абийириңдин, ыйманыңдын жумушу. Бирок сенин милдетиңди айтууга мен сенин алдыңда да, өз алдымда да, Кудай алдында дагы милдеттүүмүн. Экөөбүздүн өмүрүбүз бирге кошулган. Аны адам кошпостон Кудай кошкон. Бул байланышты кылмыш гана үзүшү мүмкүн. Ал эми ал сыяктуу кылмыш болсо, оор жазага дуушар болмокчу. Түк эчтеңке түшүнө албадым. Ай Кудай ай, бале болуп, уйкумдун келип турганында карачы, деп табылбай жаткан чач төйнөгүчтү издеп, колу менен лыпылдата чачын талдап жатты. Анна, Кудай үчүн андай дебегин, деп жалбарды. Балким мен жаңылышып атам го. Бирок мындай деп өзүмдөн да көбүрөөк сен үчүн күйүп айтып жатканыма ишенгин. Күйөөңмүн го, анын үстүнө сүйөмүн. Заматта Аннанын бети бошой түшүп, көз карашынан чачырап турган шылдың оту жалп өштү. Бирок сүйөмүн деген сөзү кайта кыжырын келтирди. Сүйөмүн? Сүйгөндү билет бекен өзү? Сүйүүнүн эмне экенин өзү билбейт деп ойлонду. Алексей Александрович, чыным түшүнө албай жатамын, деди Анна. Айтарыңызды ачык айтыңызчы. Кечиргин. Айтарымды айтып бүтүрөйүн. Сени сүйгөнүм чын, бирок мен муну өзүм үчүн айтып отурган жерим жок. Бул баарыдан дагы мурда балабыз үчүн, анан өзүң үчүн айтылып отурат. Дагы кайталап айтайын, менин сөзүм сага урунсуз, бекеринен айтылып жаткан сөздөй болуп көрүнүш ыктымал. Балким бул менин натура түшүнүгүмөн келип чыккандыр. Андай болсо кечирип кой. Жок, эгер азыраак болсо дагы бир неменин бар экенин өзүң сезсең, эгер жүрөгүң айткызса, анда ойлонуп туруп айтаарыңды билемин. Алексей Александрович эмне деп жатканын өзү байкабай,
айтайын деп дайындаган сөзүнөн бүтүндөй башка сөз айтып жатты. Менин айткыдай эчтемем жок. Ошол анан деп ары бери айта салып, жылмайып күлө жаздап, араң токтоду. Кой эми жаталы. Алексей Александрович үшкүрүнүп алып, андан башка түк эчтеңке дебестен жатак бөлмөсүн көздөй басты. Анна жатак бөлмөсүнө келсе, күйөөсү жатып алган экен. Эрди ачылуу кымтылган. Аялын карап да койбойт. Анна өз төшөгүнө жатып, күйөөсү дагы эмне дээр экен деп ар минута сайын күтүүдө эле. Күйөөсүнүн сүйлөгөнүнөн бир жагы корксо, экинчи жагынан аны каалап дагы турду. Бирок күйөөсү унчукканы жок. Анна көпкө чейин былк этпестен күтүп жата берип, анан күйөөсү унутула да баштады. Көңүлү башка бирөөгө бөлүндү. Анысы көзүнө көрүнүп, андай кыялынан жүрөк алып учуп, кылмыштуу кубанычка толгонун сезет. Ошондо каплеттен ага мурундун бир калыптагы жай ышкырыгы угулду. Ошол эле замат Алексей Александрович өз ышкырыгынан коркуп кеткендей басылып калды. Анан эки жолу демин алганга чейин тынч жатып, кайта жаңыдан бир калыпта гана жай баракат ышкырыла баштады. Кеч болуп калды, кеч болду, кеч деп күлүмсүрөй шыбырады. Анна көпкө чейин көзүн жумбай, былк этпестен жата берди. Көзүнүн оту караңгыда өзүнө көрүнүп жаткандай сезилет. Ушу күндөн башталып Алексей Александрович үчүн да, аял үчүн да жаңы турмуш башталды. Анчалык деле бирденке болуп кетпегендей, Анна кадимкисиндей эле коом ичине барып жүрө берди. Княгиня Бетсиникинде айрыкча көбүрөөк болот. Вронский менен ар жерде жолуга бере турган болду. Алексей Александрович мунун баарын көрүп билип жүрсө дагы эчтеңке иштей албады. Аялын кепке сөзгө келтиргени канчалык аракеттенген сайын ал түшүнбөстүккө салып, тамашага чалган кашааны алдына тосуп жолотуучу эмес. Ал экөө сыртынан баштагысындай эле болуп көрүнгөнү менен ички мамилелери бүтүндөй өзгөрүлдү. Мамлекет ишинде ошончолук күчтүү болуп жүргөн Алексей Александрович буга келгенде эң эле алсыз болуп калды. Башын өгүздөй чарасыз жерге салып, башынан өйдө көтөрүлгөн балтанын уңгусу чабылаарын сезип, ал качан келип бир тиер экен деп күтүп жүрө берди. Бул маселе туурасында ойлогон сайын аялын жакшылык менен, мээрим менен түшүндүрүү аркылуу дагы эле болсо эсине келтирип, аман сактап калууга аракеттенип көрүү керек экендигин сезип, күн сайын аялы менен сүйлөшмөкчү болот. Бирок ар дайым аялы менен сүйлөшө келгенде эле аны азгырган балекеттүү, кесепеттүү шайтан өзүн да кошо айландырган немедей сөзүнүн түрү өзгөрүлүп, айтайын дегенин айта албай калуучу. Эрксизден өзүнүн кадимки тамаша сөзүнүн сокмогуна салып сүйлөшө баштай турган. Бул сокмок менен айтылууга тийиштүү болгон сөздүн айтылышы мүмкүн эмес эле. Вронскийдин мурдагы кызыкчылыктарынын баарын унут кылып, бир жыл бою көксөп жүргөн жалгыз өмүр талабы, Аннанын жүрөгүн зааркантып, үрөйүн учурса дагы, таалайдын укмуштуу кызык санаасындай сонун көрүнгөн талабы ордунан чыгып, санаалары тынды. Вронскийдин өңү кумсарып, алдыңкы ээге калтырап, Аннаны эмне деп, кандайча соороторун билбей, жалынып, жалбарынат. Анна, Анна деди калтыраган үн менен. Анна, Кудай үчүн. Вронский канчалык катуулап жалынган сайын, Аннанын бир кездеги менсинген шайыр башы эми маскараланып, ошончолук төмөндөгөндөн төмөндөп, бүткөн боюн бүрүштүрүп отурган диванынан полду, анан бутун көздөй жылбышып түшө баштады. Эгер ал кармап турбаган болсо, төшөлгөн килем үстүнө жыгылып кетиши мүмкүн эле. Шерменде болдум, кечиргин деди, бышактап, Вронскийдин колун көкүрөгүнө кысып. Анна өзүн ошончолук жазыктуу, айыптуумун деп эсептеп, корсунуп кечирим суроодон башка эч чарасы болбоду. Эми ага жанындай жакын, андан башка эч кими жок болгондуктан ошого жалбарынып, андан кечирим сурап жатты. Өзүнүн кор болгонун өз денеси менен сезип, Вронскийди жалдырай тиктеп,
андан башка түк эчтеңке айта албады. Вронский болсо киши өлтүрүп алган адам, өлтүрүп алган жансыз денени карап жанында турганда кандай болсо, ал да дал ошондой болуучу. Ал өлтүрүп алган жансыз дене, ал экөөнүн ашыктыгы. Бул ашыктыктын ушуга чейинки биринчи учуру боло турган. Анна эмне үчүн уяттын ушунчалык шерминде болгон куну төлөнгөнүн ойлонсо жаны күйүп, сай сөөгү зыркырайт. Ал абийиринин мынчалык төгүлгөнүнө күйүп, бул күйүүтү Вронскийди дагы кейитип жатты. Ошондой болсо, мыкаачылар өлтүргөн өлүгүн карап туруп, андан коркуп үрөйүн учурганына карабастан, эми өлүктү бырчалап катып, мыкаачылардын киши өлтүрүп тапкан пайдасынын үзүрүн көрүүгө тийиш болуучу. Мыкаачы куду кыжыры келип, муукусу гана өлтүргөн өлүгүн сүйрөп барып кескилей баштагандай, Вронский дагы Аннанын бети башын өпкүлөп жатты. Анна анын колун кармаган бойдон былк эткени жок. Ооба, бул өпкүлөөлөр ушунчалык уят менен сатылып алынды. Ооба, кылмышташымдын мына бул колу да эми дайыма мага таандык. Анна ал колду өйдө көтөрүп өөп алды. Вронский чөгөлөп отуруп, анын бетин карамакчы болду. Бирок Анна унчукпастан бетин жашыра берди. Акырында Анна чымырканып, башын көтөрүп өйдө болуп, Вронскийди түртүп жиберди. Жүзү кадимкисиндей эле жакшынакай көрүнгөнү менен жабыркагандай кейиштүү болчу. Болору болду, деди Анна. Эми менин сенден башка эч кимим жок, ушуну унутпа. Өз жанымдай нерсени кантип унутайын? Бу Таалайдын бир мүнөтү. Кайдагы Таалай, деди, жаны кашайган кейиш менен. Бу кейиш эрксизден Вронскийди дагы кошо кейитти. Кудай үчүн эми түк эчтеңке дебегин деп кайталады. Анна ордунан ыргып туруп, Вронскийден четтей берди. Түк эчтеңке дебегин деп кайталап айтып, Вронскийди ал жаны кашая муңайган түрү менен таң калтырып, аны менен ажырашты. Жаңы турмушка өтүүнүн алдындагы дал ушул минутада ал бул уятын, бул кубанычын, бул коркунучун сөз менен айта албай тургандыгын сезди. Ошондуктан бул туурасында сүйлөп, бул сезимин калтыс сөздөр менен чарпылткысы келген жок. Бирок андан кийин да, андан экинчи, үчүнчү күндөн кийин да бул сезиминин ошончолук татаалдыгын түшүндүрө алгыдай сөздү таппак гана турсун, көңүлдөгүсүнүн баарын өзүнчө ойлоштура алгыдай пикир да таба алганы жок. Жок, азыр мен бу туурасында ойлоно албаймын. Кийин санаам тынчыгандан кийин болсун, деди өзүнө өзү. Бирок анын санаасы эч убакта тынчый алганы жок. Бу эмне кылганым? Эми эмне болмокчу? Эмне кылышым керек деген ой оюна түшкөн сайын үрөйү учуп, ал оюнан кутулганча шашылуучу. Кийинчерээк, санаа тынчыгандан кийин дей турган. Бирок да түшүндө өз ой пикирин өзү бийлей албаган учурда, анын маскара болгон бул абалы жашырылып жабылбай, дырдай ачык көрүнүүчү. Бир түш ага түн сайын көрүнө берүүчү болду. Көрсө ал экөө тең анын күйөөсү экен. Экөө тең бирдей үйрүлүп түшүп, аны эркелетет. Алексей Александрович өпкүлөп ыйлап, эми жакшы болбодубу дейт. Алексей Вронский дагы алар менен бирге болот. Ал дагы анын күйөөсү экен. Ошондо ал муну башта орунсуз көргөнүнө таң калып, муну өзү оңой элеш экен. Эми экөөңөр тең ыраазы, экөөңөр тең бактылуу болдуңар деп күлүп, аларга түшүндүрүп отурат. Бирок ал түшүнөн катуу кыйналып, чоочуп ойгонуп кетүүчү. Сиздер орус элинин залкар жазуучусу Лев Николаевич Толстойдун Анна Каренина романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.